азыр урматтуу Кыргызстандын жарандары мына азыр биздин келечек жол медиа борбору ушул Кыргызстандагы искусство, адабият, ошо маданият тармагындагы кызматкерлер менен жолугушууну сериясын баштап атабыз. Мына ушул эң биринчилерден болуп биздин Дүйшөн Керимов акебиз, менин агам да болот, тууганым да болот. Анан эң эски Кыргызстандын эл сыйган бир жаркын агабыздын бири, анан ушул киши чыгармачыл адам. Анан өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө кичинекей аңгеме дүкөн курган. Анан өзүнчө айтып берсеңиз байке, мен сизди билем, жамандык жакшылыкка жолугабыз, өзүңүздүн оозуңузда сөзүңүз бар, жүрөгүңүздө жалгыз барган адамсыз. Анан бир кичине өмүр баяныңыз жөнүндө айтып берсеңиз, окурмандарга сайтыбыздын жактагы колдогондорго тааныштырып коебуз. Сайтыңар мен биринчи экөөбүз баягы жалпы Түркия өзүнүн жалындап чыккан бул демократиянын биздин эгемендик коомдун ачык айтканда жашыбыз да өйдөлөп баратат, бири-бирибизге айта берели, мактан жаш курактар мактанып кетип көбүп кете турган учурдан өттүк. Сен эми эгемендиктин баатырысың өзүң. Ушул баягы мен эми кийин мени кийин билип атпайсыңбы? Ал адам өзүнүн баягы өзү эволюциялык өмүр баянында ошондой учурлар болот. Эми чыкканда эле эгемендик башталганда эле Турсунбай акын дегенди билем мен. Анан кийин сураштырып, экөөбүз жанагы кандаш, урундаш болгондо Моңолдор деген уруудан, анан мен тоонарда күнгөйүндө, сен тескейинде чоңойгон тууган элдербиз. Эми кеп анда деле эмес, кеп мына биздин өзөгүбүздөгү демократия деген, эркиндик деген түшүнүктөр бизди жакындаштырат да көп жагынан. Сиз ийгиликти көз карандыңыз да? Анан ошоңуз ма? Ооба. Анан баягы динамик жактарыңыз бар. Анан эл арасында сүйлөгөндөрүңүздү баягы жамандык жашта сизге кулак салып, анан жакшы маанилүү, баягы далилдүү, анан баягы баарын кулагына коюп сүйлөгөнүз мага да мени тартат да. Анан эми өзүңдүн дагы сыртыңан ошондой мен баягы кыргызча айтканда багып жүрдүм анча жыл. Түркем азамат мындай тигиндей деп, албетте эми бир кудай кемчиликсиз. Адамдан кемчилик кетет, өтө төмөн жаза басат. Бирок өзөгүндө баягы каркасында бир позиция туруш керек да адамда. Туурабы, өзгөрүлбөгөн. Ошон үчүн адамбыз. Анан кыргыз эли эркиндикти биз 1000 жылдык доорлордо көчкөн жүргөнбүз. Эдекей элбиз, шамалдай болгон, тоонун булагындай болгон, тоонун суусундай болгон. Ошонун бир бүртүгү мен Жолон акын устадым айткандай, бүртүгүмүн табигаттын байкалбас, менден үйүнө келместе чайпалбас. Мен кеткенде жазып элек кыргала, бөлөг эчким аны ошентип айта албас. Ошол сыяктуу мен бүртүгүмүн да бир. Ал ишин анда как шахтиратар элес. Мен ошол абдан жакшы көргөн акындарым бар санам. Эми мен ошол Керим Дүйшөнбек деп 1956 жылы жана Атбашын Махмус деген айылында Булак деген кончута төрөлүктүмүн жайлоодо төрөлүктүмүн. Анан ошо чоң атам атымды Дүйшөнбек, Дүйшөнбүгүнү Дүйшөнбек деп койгон. Анан ошол кайра чоң тебетей жана бармак баскан, сабатсыз, азыркы тил менен айтканда түркөй, бирок жүрөгү кыргыз деп соккон, эркиндик деп соккон, ошол тоонун алышкан. Алар илимдүү эмес, билимдүү. Билимдүү. Азыр билимдүүлөр бар, илимдүүлөр толтура, билимдүүлөр. Анан ошол ал киши каттанмаган менен бирок билимдүү. Санжырасы кыргызды бала кезинде ушул Анжанга мал айдап соода кылган топторго барган Керим. Кашкарга барган соода ошол кезде көчмөн доорлордо. Анан кийин түшүндүм да буларды. Анан ал кыргызды имам киши аксөктөр да ошол аксөктөр. Кыргызды бүтүн түшүнгөн. Мына скөлдүн жетак эстеп жүрөт, алтак эстеп жүрөт. Кебанда эмес ошол Сартаке деген болгон дөөлөс. Ушул кишинин бир айтканы мыкты да. Балдар кыргызды бүтүн түшүнө билгиле деген сөз. Мурас болду. Ошо менин атакемде ошо кыргызды бүтүн түшүнгөн. Анан алайку, алажуйку, анан тиги Анжан деп эле бала кезде ушул менин кулагыма. Сиз ошондо багалыңыз. Ошол мени эми асырап чоңойтту. Анан экенин колда чоңойт, экөө төмөгөйт. Ошол чоң энелерим ушул баягы айылдык аялдардын өлүмүн көрөйүн деген сөзүн айткан жок. Мүмкүн мен жакшы баладырмын тиганча. Бирок атакем ошондой өтөлөп эле бетимен өпкөн эмес, энеңди деп да тилдеген эмес. Эң жакшы мөңгө жараша Сарыбайым деп койчу, ушул орден ошол болчу. Мен Сарыбайым деп жакшы көрдүм. Анан ушу бала кезде 5 мыңдан асакан киши да. Рабочий батальон болгондо туулат самауыр
Самауыр оңдаған жерге бардық, Сталиндин буйругу менен дечи. Көрсө ушу Тулага барыптыр. Ошол кезде баягы 50ге таяп калганда согушкан эмес да. Өзүнүн жалгыз уулу согушка катышкан менин атам Кази. Анан ал киши ошол эки осуят таштады мага. Ушул киши айтчу, мынабы армияга бардым деди. Эметиге Орус жерине бардым. Анан мынабы тегиштарын айтчу. Ушулардын баары балам алар ишти тамеки чекти. Мен өкөнтөн кармаган жокмун деди. Шуну чоң сыймыктып айтчу. Анан 5 балдан баса окучу. Анан мен тамга тааныгандан ушул 58-жылы чыккан, жанагы Манас 1-2 семете сейтек деген 58-жылы чыккан мыкты кошмо вариантты куржунуна салып келип, ал өзү сабатсыз киши болду. Ошону мына окушумду бүткөнчө мага окутасың деп 1-класстан 10-класска чейин ал өмүр бою бие байлады, жайлоодо Аксайда жүрдү, жаңы жерде жүрдү. Ошол жайбы, кышпы ошол эс алып отурганда мени чакыртып ошо Манас окутчу. Siz ok bersiz. Эми ал кезде биздин бала кезде өзүңдө билесиң, мына кайдан саякбайыбыз Саке Урпор деген радиодо күнүгө Манас айтып берчү. Өзү көрсө ушул айтчу экен. Анан ошо Наванна салып мен Манас окуганда айтып берчүмүн. Анан ошол Манасты мен азыр эми академический деңгээлде билем. Манас эпосун. Андан кийин анан тагдыр буйруп ошол Ош бедисинде окуп калдым мен башында. Анан Оштон мыкты мугалимдерден окудум. Провинцияда Өзүңүз колду бүтүп эле тапшырдыңызбы? Оңду бүтүп эле мен 74-жылы Ошко эжем турмушка чыккан. Анан ошол бир себептери бар. Анан эжеме карап барып калган да. Эжем бияка келип окуп. Аяк деңгээлде жашоо, билим деңгээлде. Анан эми мына Карабас Бакиров деген эл акыны бар. Жетментөбү. Ошол экөөбүз Алармиядан келип окуду. Мен экөөбүз армандыкчыбыз. Провинцияда окуп калдык. Фрунзеде окубай деп. Көрсөңүз мыкты жерде окуптук. Биринчиден, Ош 3000 жылдык тарыхы бар. Байыркы Орто Азиянын борбору экен. Байыркы Чириштин борбору экен. Ал борбор Фрунзе эмес экен. Рухий борбор Ош экен. Рухий. Анан менин ата акем келип турчу, көчмөн Ош Санжырачы. Ай балам, биздин Моңгол улусу, Моңголдо биз түштүктө Моңгол дейт. Биз Моңголдо көптүк түрүндө айтылат. Көп кишinin Моңголдор дейт, bir kişinin Моңгол дейт. Аты Моңгол деп коюлган, анан Моңгол болуп кийин айтылган. Биздин жер Анжанын Асакеси дечү. Ким айткан? Ушу менин чоң аталарым айтчу. Ошол алышкалардын баарын айтчу. Ишен чоң атам. Менин чоң атам айтып атат, менин чоң атам. Алар чоң аталарынан уккан сөз. Моңгол дечү, Моңгол. Муңул деп коюлган экен азалдар. Моңгол, Муңул. Муңданып наан эле жашап барганда сөйлөгөн да наан элебиз. Анан атабыз көкө. Анан анын тарыхын мен жана належи. Бир жери бар да, Ишенбайке. Мен да Санжыра кызган адаммын да. Моңгол деген сөз баягы эме бак чоң айтып атты. Гун бак чоң айтып дейт. Баягы гун деп тамактарга ушу. Анан ошо Моңгол менен аны дор деп коет, гунду. А Моңгол менен дор берет деп анан ошочу Моңголдор болуп калган экен. Бул өзү туке ошол Моңголдор уруусунун душмандарын чыгарган сөз. Душмандар чыгарган. Жана калмакка байлап чыгарып атпайбы, калмак деп. Кыргызда жаман эмес болчу. Адат бар да, бул адат бар, кыргызда бирөө эмесин калмаксың деп чыгат. Азырда ушундай. Трайбализмден эң ана жек көргөнчүсүн же сак дейт, же калмак дейт да экөө. Анын өзүнүн тарыхы онда туура эмес. Көп эле белгилүү адамдар азыр калмакты атпайбыз, бирок калмак өзүбүздүн кыргызды эметеле. Анан эми калмак эмес, мынабу Евгений Евтушенко деген орустун гениалдуу акыны болду. Ошонун сөзү бар. Жазганы. Менин канымда 7 уруттун каны бар дейт. Моңголдуку да бар, эми урусту, великий урусту калып Моңголдордун Батыйханын баш болуп 3 күнүн басып жатса, менин канымда орус Моңгол болбосун деп башка. Анысында биз эми таза кандуу менен мурда күндөн бүткөн эл эмеспиз. Ассимиляция болгон биз дагы аралашабыз. Тарыхта ушундай. Анан эми өзүбүздө баягы ата-бабабыз кыргыз атапа, кыргыздын тукумубуз. Анан эми калмак, мына азганактай калмак жүрөт арабызда, алардын келген тарыхы да билет. Дунган бар, өзбек бар. Анан биз улуу эл, империялар башка улуттар дүйнөсүндө сиңирет. Туура. А биз болсо жерибиз. Өзүбүз жериген эл экенбиз. Байып болсун. Тарбак сая, анан эмне деген бул калбайт, оңой менен калбайт да. Ошол биздин өзүбүздөн көрө албас, кара өзбек бир каныбызда жаман нерсе жатат да. Кок, бареке. Ушундан арылуу керек.
аралап турган мезгилде Ал башка улуттар менен биз мындай кошулушуп сиңишип дегенде алака түшүп туурабы? Андан дагы титулдук эл катары биз өзүбүзгө сиңирип алышыбыз керек. Дунган эл кылып албайбыз. Кайра өзгө сиңирип албайбыз. Кыргызча окуттук. Кыргыздын салтын үйрөттүк. Булар эмне Уйгурларды өзбектерди сиңирип албайбыз. бизге коргоп келген элдер көбү. Ала тоого, туура. А эми үчүн мына өзбектер азыр 40 миллионго чукулдап кетти. Бүт өзбектештер барлар өзүлөрү. Ким койду? Ал андай кылбай кыргызды булар бизге карамалап иш кылат да, окатат. Мына орус эли. Азанакта көбү көчүп аз калды. Булар да бизге карабайт. Сайжан ака айтчу, орусту көчүп алып калганда аракет кылыш керек деп. Туура. Мына жигитип карашат. Болсо бирибизди кыргыз атпайбыз. О кыргыз экинчиден орус бизге орус прогресс алып келди. Туура. Леги партия алып келгенде, туура. Анан кантип таанабыз эми? Анан ушул элди биз жегишке кандай акылбыз? Эң жакшысы Анан Европага ишибиз ушул жактан болот, туура. Улуу империя. Анан биз өзбектерди мисалы биринен бир тууган. Түркия. Анан экинчиден Кокон хандына болобу, башка болобу, ошол Азия элдерине булар да ошо дарбызада турат. Сөзсүз. Персия бар, Тияк бар, тигебеге, Иранга турат. Бүт дарбазадан бар ошондо турат. Анан эң эле жаманы өзүбүздү эми мына казак менен кыргызды айырмалаш мүмкүн эмес. Мен казактын адабиятын абдан жакшы окугам бала кезимде. Анан Мухтар Абуовичтен Абай жолун жатка билем. Мен да жатка билем. Анан көп мына 4-5 жыл мурун форумдарына чакырып, жекеде барып жүрөм. Абай эме Абуович эскерүү күнүнө жылына чакырышат. Ана Жеке барам. Сиз менен башым элем. Бир барам. Барат. Анан ушуларга мени ушундай жакшы көрүшөт дейсиң, эмне деп? Мен себеби адабиятын казактардан кем билбейм. Анан бир жолу былтыр бир Чоңой Валихановдун эскерүү бир конференция болуп калды. Талкуу курганда ошо 28 жашында Чоңой Валиханов өтүп атат. Биздин Манас эпосун Боронбай бийдин жардамы менен биринчи кагазга түшүргөн киши Чоңой Валиханов. Анан орусча которуп Манастын мындай айтканда дүйнөгө чыгарган киши да. А ошол жерге барсак эми 28 жашында айтышып отур. Ошол жерге барганда эми титулум жок. Жөнөкөй журналист, жазуучумун. Наам да жок да. Мен наамды каршы жазган кишимин да. Профессорлордун биздин акелерден сөз тийбей, эң аягында мага сөз тийби, анан мен туруп кээде өзүм окшоп мен да тескери сүйлөйм да. Эң аткан жака акпай тескери аягам да. Анан айттым, ай, казактар каяктан достукту айтасыңар дедим. Кыргыз казактын достугун ойлотосуңар. Каяктан дост десем, чачтар түрөк баштайды. Эй, силер орусча айтайын, биз двойняшкабыз дедим. Эгиз элбиз биз. Силер эгизди түгөйсүңөр, биз түгөйбүз. Эгиз деген ошондой бир бесикке сыймайды. Жөн жатпайт, тебишет, чураңдашат, бирок жамандыкка кыймайды. Десем, абдан болча ушундай чачып. Анан адабиятын айтып, анан бизде бир чунаңдаган аларда да бар, бизде да бар. Кечээ Кенесарынын башы, ана мына деген. Кенесарынын башы, Кенесарын конукко чакырды бул кыз. Алакең өзү бар, анан жазасын берет. Алгачы кыргыз элинин казак кирбейт. Кыргыз десем, ошо Кенесарынын башынан болгонду 2 жылдан кийин бугу деген бир тууган өтүп Балмай отурду. А сендер деле ошондой болду да, сендер деле. Анан ошол доор деле биз кыза берели жаман баягы кыркты чуккан короздой болду. Ошол жерде айтат. Ошол жерде айтат. Эй, тарих дегенди жакшысын алам да, жаманын чукурлап токту чукуй бербейм. Сазыйт тарих деген. Ал тарихта бүт таза эл жок дүйнөдөгү. Американын тарихын ачсаң деле, орустун тарихын ачсаң деле. Долбоор анан бүт баскынчы кай жерде болсо, империялар баскынчы Кыргызстан кесиштен. Анан биз сатылбай алган жерде кармап барат. Азайып кеткен элбиз. Канча адамдар бизге кол сунат деген ушундай идеяларды айтсаң, адамдар бар да кайдыр. Жакшы сөз. Эч ким сизге жардам берген жок. Анан ошол мен Ош келгесин окуп жана саясаттап кеткен адамдар жакшы бошотуп калганда же жардам бергенде же анан айында 5 жыл мугалим кыздын өлүмү болуп жатат. Себеби мен Ошто белгилүү Геннадий Шериев деген профессор мен кыргыз адабияты өзү папам адамдарга абдан белгилүү адабиятчы. Ушул кишинин колунан ошо 5 апрелде
Москвадан жактап келген Манасай машина Акбар Сыдыков деген мына Батыралы Сыдыков деп жүрбөдү кызматчы болуп. Ошол кишинин бир тууган агасы. Алардын атасы Балагырчы Сыдык деген болгон экен. Барбы менен кадимки барбакы менен айтышкан. Карасуу чумакын. Мунгалас жана Даниярдын аппарат беришти. Ошондой ошол Акбар агасы болот. Адамдар белгилеп болот канча киши аны ушундай үлкөн мурал Кайыр Жейналиев деген Москвадан литература институтуп келген мыкты мугалим болду. Дүйнөлүк адам. Анан экинчиден түпкө ошол Оштун байыркы Оштун Бабырнаме Бабыр салган тиги Сулайман тоонун күнүгө чыгып ошол касиет. Анан эми жанагы эркин сүйлөгөн оюнда болгонду түз кылчактабай айткан. Анан жанагы азгырын карап отурат. Азгырын бүтүндүгүн билген ошондой мончоктой өмүрүн сактай албаса, аны видео көрсөтүп турса, бүтүн баары көрүнүп турса, кимдер алып кетип атканы белгилүү болсо, аны сактай албады. Кармалас Бакиров налогду төлөп атабыз ушуларга. Кийинчерээк мамлекеттик имараттарды берип атабыз. Укуктарды берип атабыз. Каныбек деген бизден кийин Байгarbuktu ошол ошондо кечеңиз көрүп сиз Оштой жазасыз кеп. Министрде айтып аткан сындарды туура. Ошондой жерде окуп. Министрде Жанан айда 79 мектептин институт барсам, атам менен бүтүлөт. Чоңатан бир жыл мурун 85 жашында өткөн мен. Мына ушундай чаралар көрүлгөнү өтө өкүнүчтүү. Бир жылдан кийин премьер-министр 53 жашында мына ушул ишти мына президент азыр жакшы кайрылуу кыл дейген. Ушул ишти өзүнүн көзүнөн премьер-министр анан мен ошо атан чарбасын чыкканда жакшы өзүн сүйлөдү. Дымактын айында 5 жыл айында Ак Муста мугалим болду. Андан кийин область газетке чакырып, область газетте көп жыл. Элдер ошол жерге кете турганда министр чыкпай коюштар. Жерде министр чыгып келгенде министр болуп туруп ошол жерде кийинчерээк сындарын айтып тарап кетмек. Ошон үчүн жалпы Кыргызстанда ушул ала качуу бул кылмыш ушул бир адамдай. Мына мугалимдер газетасына мен 3 жыл мурун, 2 жыл мурун анда 2 область биригип, Ысык-Көл Нарын областы биригип, Жумгалбек Аманбаев биринчи секретарь болгон. Караколдон чыга баштаган биздин газет. Анан мен ошол кезде баягы биздин чоң атабыз Боогачы, Өрчө, Казбек, анан бул заманачы акындар, кадимки Калыгул, Арыстанбек, Молдокылыч, Молдонияз дегендер орусча айтканда запрет болчу да, окуучу эмес. Анан баягы эгемендиктин алдында кайра куруп 89-жылдары ачыкка чыгып анан мен Боогачы деп, Үкөйүм деп жазып, менден мурун мына өзүңдүн байкең, биздин рухий байкебиз Мамбет Акунов, Кадырбай байке илгери СССРдин катуу кезинде Үкөйүм деген мыкты пьеса жазып, спектакль койдук. Ошол өзүң байкең деп атпайбы? Анан ошондон кийин эч ким жаза элеген, мен жазып анан ушу мугалимдер газетасында. Боогачыда жаздыңызбы? Үкөйүм деп мен да бир очерк жазгам. Анан Боогачы кайда коюлган ушул билмей эле жүрчү, айтчу дөбөлүдө депчи. Анан дөбөлүдө койгон жерге ушу Мамыт деген аксакал өзү топурак салган кишини таап, аны мен бүт жазгам убагында. Мамыт чоң ата жанагы дөбөлүнүн өзүндө. Дөбөлүдө ол кечирип койгон ошол жактан Үкөйдү сүйүп атпайбы? Сен ишең мен дележем, бирок мага жеңил болгон. Анан ошол керемет ардууну жазып, анан мен мугалимдер газетасына чакырган ошо. Бир очерк үчүн Нарындагы, Эмгияктан ишке. Нарындан анан мугалимдер газетасында Борбордо 5 эле 6 эле газет бар менен. Анан мен СССРдин убагында которуу жолу менен бул мугалимдер газетасына бөлүм башчы болуп келгем, ошол Боогачы Үкөйүмдүн арты менен. Бир очерктин арты менен. Эмес, ошондо кандай баалачу. Азыр ким ал каяктан болсоң да чакырбайт эч ким. Ошентип анан эми газет иштедим. Мына Султан Палвандын уруху, кыргыз урухунда аз мас иштедим. Анан көрүп жүрчүкмүн. Мен көрүп жүрчүмүн өзүмдү. Анан мен кичине үй ала албай 3 комнат үй алыш үчүн бир 4-5 жыл нарында ник ташыдым. Азыр балдарыма мен мактанып айтам, мен акем министр болуп иштеди. Тиги болду. Силер ойлойсуңар ушул бул жөнүндө басып эле жүрсө керек дейсиз, атабыз бечара деп. Мен деген тиги урулба, ушага айтпа, калп айтпа деген жадыбалдай айткан абашканын колунда чоңойгон бар.
Анан ошол ага эмгегим менен 3-4 жыл ошол бизнесмендерге кошулуп жүрдүм жана коммерсанттарга. Анда барып эле жана Султанбек өтүп кеткен. Жумагул Акторпок өзүм ал жерден биринчи эме сатып баштаган багыш. Барыбыз эле кетпедик ошо. Мезгилдери болду. Жазуучунун баары талаада калды. Акаев менен жазуучуларды ишке чыгарып салды. Анан өз алдым чокат кылып жүргөнүм бир топ жылдар ошо жүрдүм. Анан жөн жүрбөй ал китеп дүйнө деген ушундай экен, калем деген ошол өзүмчө жазып, изденип, окуп, которуп жүргөнүм. Мына көчмөндөр оюндары деп башталып калбады 14-жылы. Шуну айтсаңыз, көчмөндөр тарыхына. 14-жылы анан көчмөндөр оюндары деп жаңы мартта башталып эле 11-жылы, 13-жылы. Мына спорт агенттигинин алдында көчмөндөр оюндары дирекциясы ачылды. Анан ошонун жетекчиси мен тааныган жигит экен, Алмаз Касенов деген. Таанисыңбы? Тааныйм. Өзү Караколдон болот. Ушул көчмөндөр оюндарынын чоң көрманы да мыкты айтысы ушул. Анан ошо чакырып калды. Анан чакырып калып кеп кеңеш чыгарып, менин баягы оюндарды оордатып, чоңатам ушул улак тартышка, ереңишке баарын ээрчитип анан бала кезде көргөм деп айтты. Анан жазып да өзүм оордатып. Анан кеңеш берип жүрсөм эле ошол бала мына көчмөндөр оюндары өткөнү калды бизде. Деп мартта сүйүнчүлөп келди. Ошондо Атамбаевдин эмгеги чынында. Атамбаевдин бул чоң эмгеги ушул. Мүмкүн ушул эле калат болуш керек Атамбаевдин плюс жагынан алсак. Ушу көчмөндөр оюндарын мына казактар алып кетмек да. Биринчисин. Ошондо жанагы Адахан Мадумаров ошол жерде Турксой бирдеме иштеп турган. Анан ошо талаш тартышка катышып келди да бала Алмаз. Анан айтып келди ушул казактар алып кетебиз да анан акырында тиги түрктөр бизге эме болушкансыз. Азербайжандар анан ал жерде тиги кол көтөрүп добуш берет экен, голосовать этет экен, 6 республика. Анан ошондо Адахан айтты дейт, мына казак туугандар акча бизде бар, баары алып кете турган болду дейт. Анан Адахан айтыптыр, мына көкпар дейсиңер силер, көкбөрү мына баары кызыктуу болуп атат. Биз көкбөрү деп улак деп айтабыз. Силер көкпар дейсиңер. Көкүңөр болуптур окшошот. Пар эмне деген сөз десе жооп бере албай калды дейт казак. Анан түрктөр кол көтөргөндө эле түрк Азербайжан бизге кол көтөрүп анан бизде өтүп калып атат. Менен ошол Айкөл Манас оюндар деген китеп жаздым ошо. Ушулардын заказы менен. Ушуларды заказы. Азыр ала келдим. Ал илгертен бери да, баягы илгертен тарыхынан бери алдыңыз да. Айкөл Манас көчмөн оюндар болгондо ошо Айкөл Манастын тушунан бери алдыңыз да. Эми биздин таяна турган эмне деген источник булак бар деген маселеге келет экенсиң. Бул өзү оңой көрүнгөн менен абдан татаал маселе болуп чыкты. Анын баш сөзүндө жаздым. Мен аралашып чоңойгом, ошо санжыра тарыхты билем бол десем, баягы орап айтканда покту да билбейт экенмин. Сал жанекенин тили менен айтканда. Анан аралашканда муну мен Манастын бүт варианттарын кайра карап чыктым. Ал эмес Жусуп Мамайдын 2003-жылы кириллица тамгасы менен Үрүмчүдө басылган, Акаев менен Айтматов баш сөз жазган китебинен өтүп окуп чыктым. Бул көчмөндөр оюндары жөнүндө орустар жазган илимий эмгектерди. Анан чолуп бизде жазган Советтер Союзунун убагында. Бирок тапкыр эле бул дың экен, изилдене эле. Анан Актан Тыныбеков деген абабыз жазып кеткен экен анча-мынча. Үстүрт да. Табылдын атасы. Табылды атасы, Табылды Байкенин атасы. Анан ошентип жүрүп анан ошол изилдеп, ушул көчмөндөр оюндарын анан Айкөл Манас оюндарын тиги Алмаз турду. Байке ушул Манасты мына биринчи Манас атабызга сиз Манас эпосуна таянабыз деп атабыз. Себеби Көкөтөйдүн ашы. Көкөтөйдүн ашында көпчүйүндөн башы. Бул Көкөтөйдүн ашын мен кийин баш сөзүндө жазганда ойлоп отурсаң, мына гректердин Олимпиада гректерден башталып атпайбы, Афинада. Ошо сыяктуу бул көчмөндөр оюндарынын биринчи олимпиадасы ушу Көкөтөйдүн ашы болгон. Мен ушинтип жаздым. Жакшы айттыңыз, жакшы. Көчмөн ошол Орто Азия элдеринин көчмөн. Анан мен аш болгон менен олимпиада экен да. Олимпиада экен. Аш деп аталган менен. Мына ашыңды бүт аш тойлорун кыргыздын спорттук олимпиадалар болгон экен. Көчмөн оюндары. 1000 жыл кызайылган ат чабыштар. Анан ошол жака кирип кетип анан ошо көчмөндөр оюндары Оосек адабиятыбыздын шедеври Манас эпосуна таянабыз деп анан ошондон анан Айкөл Манас оюндары деп биринчи Манас атабыз 12 жашында Алтайда Эрезеге жеткенде ордатат экен.
Оордатқан жері бар. Мына емшекті мен қырғыздың байларына жетіге қолда таппаймын. Şu Ordu деген сөз бұл ақ үй резиденция деген сөз. Ordu. Мамлекет деген сөз. Ушул ойынды мына бала кезде өзүңдөр көрүп калгандырсың. Чүйкөйнөп чоңойдун. Бул өз тарихи топой менен ойнолгон, анан кийин абалак менен ойнолгон. Ушул ойын мынау дааны мамлекет мекенди коргоонун тактика стратегиясы жатат экен ушунун ичинде. Анан ушул Манас атабыз биринчи ордону башына коюп, анан ат чабыш, балбан күрөш, көкбөрү, тогуз коргоо деп тиги бу деп анан бутактатып мен а дегенде ошол оюндардын тетиги Манас көкөтөйдүн ашынан берки Шабдандын ашына чейинки, мына Октябрь революциясына чейин, Шабдандын ашына чейинки ошол окуяларды, урунттуу окуяларды ошол жазып. Анан Айкөл Манас оюндар деп китеп чыгардым. А экинчиси эстир доору. Ал материалы даяр турат, эми андан бери тиги начарлап кетип финансы чыгара албай турабыз. Эми жакында Кудай буйрса деп атат. Анан үчүнчүсү болсо мына эгемендик доору. Анан жандануу ичине ожалып атпайбы? Анан ошолорго кирип кетип анан өзүм чыгармачылыгым баягы эссе жазам, аңгеме негизи прозаик деп эсептейм өзүмдү. Улуу Айтматовду номер биринчи устатым деп эсептейм. Ал киши менен эки эле жолу кол алышкам. Бул жалганда бирок ал киши китебим мына 100 жылдыгында, эме 90 жылдыгында дагы мен айтам. Көчмөн доордун Оосек адабиятынын шедеври Манас эпосу. Жазма адабияттын дүйнөлүк шедеври Айтматов турганда биз дүйнөнүн кайсы деген адабияты болсо улактартышка түшкөнгө акылыбыз. Тартынбай эле туурабы? Эки шедевр турат да. Анан менин үчүн начар жазышым керек деп өзүм толкунданып калам да. Анан кийин биздин кыргыздын рух дүйнөсү ушул кийин аксап мынабы мамлекеттин жок кылыш үчүн рух дүйнөнү жок кылыш керек деген принциптер болот экен бул тайный. Туке ушул биз жалаң экономика, жалаң тиги бу деп демократия албетте мыкты, бирок рух тамырыбыздан кайсы бир деңгээлде ажырап калдык. Себеби инсанды тарбиялай турган, адамды, мекенчил адамды тарбиялай турган биринчи тарых руху өзүнүн Манас эпосунда жатат, улуу Манас. Себеби Манаска таянбаганда биз кимге таянабыз? Ошо Манас доорунан берки, анан берки алтын доор 9-10 жылындагы, ошондон берки Чыңгызхан доорун алганда эстир нубана чейин бир хандыкка бирге албаптыр кыргыз. Бир эл болот, бир эл болот. Сай-сайлап бизди мына сактап келген ый калатобуз экен. Мен кайсы тоого чыгып кетип утулчубуз. Кайберенде эле тоого чыгып кетип биз кырына албай калдык. Ошондой биз аны таанып эле анан күндөн бүткөнбүз, нурдан бүткөнбүз. Ай, биз нурдан бүтпөй эле биз кайберенде болгон эл болдук. Тоогуз каясын караган. Азырда башыбыз бирикпейт. Мына бири-бирибизди сөгүп отурабыз. Бул ушундай учурларда мына жакшы билесиң тарыхты. Япондор Экинчи дүйнөлүк согушта талкаланды да. Америкалыктарын алып келип бомбаны таштады. Ошондо императору келип жанагы аскерлерине гарнизонго келип түшкү тамакта тамак ичип отуруп, солдаттарга бергенде шорпону ичип отуруп, жашы тарелкага аккан экен. Ушунун атын унутуп атам. Японияны коргой турган жоокердин ичкен тамагы ушу болсо бүткөн экенбиз деп ыйлаган да. Ошонун аялы биринчи жана украшенияларынан эмеге төгүп атпайбы? Казынага. Казынаны баягы мамлекеттик чыңдаш. Казынага, чыңдаш. Аялы жоокерлерди болгон каткан алтын, күмүш сүйөкөсүн алып төккөн да. Эмне үчүн биз ошону силкип чыга албайбыз? Анан аларда бир принцип болуптур. Япон маданияты батыш прогресси деген менен чыккан. Тарыхыбыз, эмебиз, баягы самурайчылыгы, салты, каада салтынын бардыгы япончо, а прогресс, экономика запад деп чыккан. Каадасы, салты эмесибекти эмече. А өнүгүүсү запад. А биз же батыштан албайбыз, же рухубуздан ажырап калып, ортодо калып. Алар рухунан ажыраган жок, Ажыраган жок. Руху сактап калды. Мына Кытайды да изилдесем, Кытайда ажыраган жок. Кытай Конфуцийди окутуп атпайбы, бала бакчадан азыр. Лао Цзыны окутуп атпайбы. А биз бала бакчабызда Манас окулабызбы? Жок. Тамтамдап аны дагы Манасты эле сырдан калгандай эле бир калдык катары эле
баягы чанжыган жолдо окутуп атабыз. Анын бүгүнкү күндө интернеттин учуру да, экөөбүз азыр интернетке кирсең эмне деген дүйнөнү чакайданып келебиз бир саатта, Балдарыбыз азыр бизден канча эсе акылдуу. Эмчектен ажыраганда эле интернетти карап атат. Ошону биз Манасты кирсек болот да, суроо, Ушул жолду табыш керек. Манасты окутуу жолун. Методикасы. Анан алардын методикасы, алардын этаптарын тапсак деген сөз. Ушундай мобилдүү окутуу керек. Сиздин оюңуз боюнча түшүнбөйт. Значит, жанагы Конфуций, Лао Цзы, анан кийинкилер мына мисалы Хузентау, андан мурдагы мисалы Зян Зямин турабы? Мына ушулардын баардыгы, андан тышкары мына азыркысы жетекчиси, мына булардын баары күчтүү адамдар да турабы. Анан Кытайдын философиясы, Кытайдын Конфуций болобу, башкасы болобу, ушулардын баардык философиясы Кытайда сактап келет да. А биздин сиздин оюңуз боюнча философия бул Манаста турабы. Манас анан кенже эпостор, Кенже эпостор, каада салтыбыз, жомокторубуз, күүлөрүбүз, боз үйүбүз, калпабыз, баары кол өнөрчүлүк баары. Анан улуттук оюндар сактап калып ушулай сактап. Бирок өнүгүүнү бүт дүйнө жаралган. Кандай дүйнө өнүгөт? Ошого кетиш керек. Финдер өнүгүп атабы, ошого салыш керек. Кытайларда ошондой белемиш? Ошондой да. Өнүгүүнү. Кытайлар ушундай сатат. Социализм кылса болот, туурабы? Мына өзүң билесиң, 78-жылы Мао Цзедун өлдү. Эми булардын тарыхында окудум. Мао Цзедун эмне деген жасаган жок. Сталин биякта калат экен Мао Цзедундун алдында. Ал орой айтканда Мао Цзедундун алган катын эсептей албай коюшкан булар кийин. Тиги ак үйдө балдар жайнап жүрөт да. Никесиз балдар. Мао Цзедун оюна келгендин баарын жасаган. 78-жылы Дэн Сяопин сүргүндө жүргөн. Жана куугунтукта жүргөн киши. Иштебей. Ошондой таппайбы? Анан Дэн Сяопин чыгып келип атышпайбы? Анан кайран киши айтып атпайбы? Ай, биз орустардын жолуна салбайлы. Сталиндер кылып салгандай. Биз жаманбыз, жакшыбы? Мына мен 3 жолу түрмөгө салган Мао Цзедун. Кортуп көргөн менмин Мао Цзедун. Биз эми арбак менен күрөшпөй. Мао Цзедун биздин тарыхыбыз. Архивибиз тура берсин ал. Ал азыр тирилип келип бизге мешайт дейт да. Биз актай барактан баштайбыз да. Тарыхыбызды булгалабайлы, Биз эшигибизди ачпайлы. Тарых Кытайдын илгерки тарых стержинде болуп тура берсин. А биз бурмалабайлы. Биз жаңы жол менен баштайлы деп атат. Анан ошондо айтып атат да, жанагы эшикти ачпайлы, биз терезени, форточканы ачалы деп атат. Европага ачалы форточкабыз. Эшик ачылбасын. Бул кимдин сөзү? Дэн Сяопин сөзү. Эми ал Дэн Сяопиндагы жанагы мисалы өзүңүз билесиз, баягы социализмдердин баары урап, капитализмге өтүп баары, биз баягы Союз кулагандан кийин булар социализмди сактап калбады, туурабы? Сактап калды, күчтүүсү. Анан рынокты киргизди, туурабы? Рынокты киргизди. Социализм шартында рынокты киргизди. Шуга кандай карайсыз, мисалы? Бул өзү чоң жетишкендик болсо керек, менимче. Булар жетишкендик, анан мен негизи Кытайдын турмушуна суктанбайм. Түкө. Биз Кытайдын эли, мен тарыхын окудум, булардын Кытай сепили эмнеге курулду деген суроо туулат да. Эми ал гундардын, хундардын учурунда ушул албетте көчмөндөрдөн коркуп курулду деп жүргөнбүз. Анан Илибай деген бизден мына Токмокто жашап келген Илибай дейт алар. Илибай жана чоң акындар бар онун ортодо. Ошолордун жазгандарында кызык нерсени бир таптым да, бул бир император сепилди баштатканда мындай баштаптыр. Ал бизден коркту деп жүрбөйсүзбү? Жок. Тиги кыргызский жигит, они были вынуждены построить великую китайскую стену деп жүрбөйт. Да, алар деген кыргыздардын ошондой эле тиги боз үйлөрүн тигип эле жыргап эле эркин жашайт экен. Кыргыз деп коелу, көчмөндөр. Анан улак тартып эле, топураңдап эле жыргап эле жүрөт тиги төрлөрдөн эле. Эгинди деле бир топ анда мында эгинди тартып алат, басып алат. Кытайда ошо кезде эле шаарлар салынып, ошо кезде эле өнөр жай, ошо кезде эле закон, катуу дисциплина. Анан чыдабай жумушчулар качып кетет экен жака. Кайда эме? Көчмөндөргө. Ошону качпаш үчүн салыптыр, башталыптыр, идеясы ушундай экен. Жана бизден көчмөндөрдөн коркуп эмес. Коркпой эмес, өзүлөрү. Ушундай тарыхтарды таптым мен. Калп Чим десең окшош. Мен мындай уктум, кыргызчасын айтканда. Кыргыздын 40 чоросунун, Манастын 40 чоросунун дон коргонуш үчүн, бай коргонуш үчүн. Ушу Кытайдын улуу сепилин курган деген дагы
Баягы айтып жүрбөйбү? Бирок сиз буга кошо аласыз. Эми жок, мен мындай Сен кандай албетте да. Манас атабыз эми ал мына Жусуп Мамайдын манасын мен сындап жүрбөймүн. Себеби ал Кытайдын улуу империянын идеологиясы иштетилген манас. Анан биздин манасчылардын мен бир караколдо сиз аны кандай сындап жүрөсүз? Мен аны окуй элем. Жусуп Мамай. Мен барып билесиз да. Жолугуп келген адам. Биздин абабыз дейли. Мен жолуккан эмесмин, бирок окуп чыктым да. Мен манасын сен окудуңбу, окуган жоксуңбу? Окудум. Көп эмес, бирок бар. Ал манастын эң туура эмес идеялары жатат. Биринчиден Енисейден чаптырып атат. Енисей биздин жеримиш. Мына Тяншан деп Кытай биздин жер деп эсептейт булар. Биздин жер. Анан ушундай идеялар жатат. Түшүнүп атасың. Ошон үчүн ал жерде кошмо эмелер көп. Анан ал жерде Кытай деген сөз жок. Бүтүн калмак, манжу деп согуштурат. А манас Кытай менен согушкан. Манжу менен калмак деген ал кийин кошулган нерсе, ортодон кошулган нерсе. Мен да орусча айтканда Кытай менен кармашкан манас атабыз. Чекпейжинди чыккан да. Чыккан да чекпейжинди барган да. Чын да. Анан баягы тигемелер берки куш алдын ала жиберип тура. Кайган бүтүн эле чекпейжинди барган. Ошону Улуу Карасаев мына Хусейин Карасаев 8 тилди билген абдан чоң алым болчу, ушу киши менен сүйлөшкөн мен. Ошо киши айтты эле, булар шашып атат, 1000 жылдыкты өткөрөбүз деп. Манас бери болгондо Манас эпосун айтып. Манас эпосу өзү Манастын тирүүгесинде айтыла баштады. Эпостун өзүндө турат. Жана Романдын ырчуулу деген чоң казатты айтып атат. Манас тирүүгесинде айтыла баштады. Биринчи главалар деп коет. Анан ошентип отуруп жанагы Нарын дарыяга кошмо суулар кошулганда улам доорлордо манасчылар өзүнүкүн кошуп келген. Кошулуп. А өзөгүндө стержининде каркасында байыркы манас ошо турат. Ошол доор деп айтат. Ошол доорду айтып атпайбы? Карасаев айтып атат. Эми көп чоң алымдар ошондой айтылган. Карасаев алардан уккан. Барсбектен ары жатат балам. Манас доору. Даже Барсбектен ары. Мухаммед пайгамбардан ары жатат. Көрдүңүзбү? Ошону 1,5 жылдан ары 2000 жылдыктарда жатат манас деп атат. Ошон үчүн летопистерге түшкөн эмес. А кыргыздын башында келди манас ошо. Муну өчүрө албайсың да кыргыздын канында. Код да биздин каныбызга салынган. Анан ал Кытай менен согушканы чын. А кайсы бир деңгээлде кийинки ошол кыргыздардын алтын доору көчөгү 10-9 кылымдарда жана алып сол уйгур кагандыгын талкалаган үчүн бул алтын доор деп калып атпайбы тарыхта. Мында сөзсүз түрдө ошол чоң уйгурлар талкалап аткан жанагыдай алтын доорду канча жерге түскөн элдер Кытайга чоң коркунуч болгон сепил ошолордон ар жагынан бери башталып, ошолордон уланып салынып отурат да. Жана 40 чородон корккон тигүү деген баягы мындай көптүрүп же болбосо күчөтүп айтсак деле боло берет. Бирок реалный айтканда жанагы өздөрүнүн айтканда мына бул Кытайды улуу булар абдан табышмактуу мамлекет да Кытай деген өтө сырдуу. Жана аждар да дракон деп бекер айтылбайт да. Сиз жанагы сурооңузга эметип коеюн, жана сурооңузду аягына бүтүп койсоңуз. Сиз айтып атпайсызбы, Дүйшөнбай? Мен Кытайларга таң калбайм, анан мен негизи Кытайларды деле мындай жыргап кеткен калк эмес деген сыяктуу. Ошол оюңузду бүтүп койсоңуз. Буларда эркиндигине мен суктанбайм да, эркиндиги өтө чектелген. Кыргыз менен Кытайды окшоштурууга болбойт. Булар кайсы бир 1000 жылдыкта, 2000 жылдыктардан бери ушундай мыйзамбы же диктатуранынбы ошондой алкагында жашап келген. А кыргыз деген шамалдай болгон эркин эл да, боз үйү, жанагы биз кээде биз ашыкча демократ, аял укугу, эркек укугу анан эмне деп эле делбеленип кетебиз да кээде түшүнбөй деле. Бирок аталарыбыз демократ болгону аялдар сүйлөп боз ката турган жерим жок да, аялымда ката турган үйүм болбосо, бир эле боз үйүм болсо, анан бүт шамалдай эле жайыттан жайыт издеп эле тоолордо жүрсөм, анан кыздарына үлпүлдөтүп тиги жоргого мингизип, үкү тагып алып, шаан шөкөт менен алып жүрсө, ачык эл болгон, эркин эл болгон, тогушундай болгон. Биздин каныбызда эркиндигибиз ошол бул акыркы кыргызга чейин жашай турган чоң генетикалык духубуз бар да биздин. Эркиндик деген. Анан мен кантип Кытайга суктанам? Анан эми ал баягы кыргыздын макал лакаптарында туке баардыгы эле ошо биздин ата бабаларыбыздын престелген ойлоп жатат да.
Жана бир сөздөр бар. Үңкүрдө болсо үйүм бар. Аюуда болсо эрим бар дейт. Эркиндик жатат мында. Кандын койнунда калтырап жаткандан кулдун койнунда кутуруп жатканым артык дейт. Аялдардын эркиндиги жатат бул жерде, Анан жанагы мына Омар Хайямдын бир 4 сабын мен кээде ошолорду да которуп коем. Мындай деген ыры бар Омар Хайямдын. Келдим дүйнө көбөйдүңбү уулуңдан, кемийсиңби кессем учуп тууруңдан, о түшүнбөйм топурактан жуурулуп, топурактан суурулуп, кайра неге топуракка жуурулам. Бөрү заман үзүм нанга жеткирсе, өз үйөлөң төшөгүндө кечкирсе, ошол заман кандай сонун бактылуу, кор да болбой, зор да болбой эч кимге. Мына кыргыз ыры да ушундай. Манастын ичинде жатат ушу. Кор болбо, зор болбоду. Эч кимге да. Зор болом деп чет бейжимге барып жарадар болуп өлдү да атамыз. Зор болом. Чоң казатты баштай коюп, Алмамбеттин тили менен мындай айтсам. Алмамбеттин акылы менен барган. Эми Алмамбетте жаман ой менен алып барат эмес да. Алмамбет эми биринчиден аны минус жагына салсаң өчүн алыш үчүн бар. Ал жагы бар. Ал жагы. Өчүн алат да. Алат да. Бирок анда идея турат, ошо ажыдардын уюгунда согобуз деген идея менен барган да булар. Кыргыздар. Кимди? Тиги менен. Баскынчылардын өзүн жайлайбыз деп. Бизге келтирбей келгис кылабыз деп атат да. Келгис кылабыз деп. Өтө ашык чыгып кеткен да. Анан эми ушул идеяда түкө баскынчылыктын акыры ушу менен бүтөт деген идея жатат ушу. Чоң казатта. Бүттү ушу менен бүтүрө. Мына баскынчы жакшы алып келбейт экен. Жакшылык алып келбейт. Мына жанагы чоң казатчынын бакырып чыкпады кухнядан. Анан алардын кеңсесине барып ушул ойду айтып бердим. Ай батырлар, силер тамашаладым. Бу Манаста силер мына Манас чоң казат деп чыгып атасыңар. Манасты менде окуганым барбы жокпу билбейм дедим. Эми мына образын айтайынчы. Мамыт Ханиминин болсо чубак экен дедим ата. Көкжал чубак экен. Мына сыймык болсо сыргак экен дедим. Атка жеңилсе. Тегерана чыгат экен. Анан бул калмак өзү калмакмын деп атат деди жанагы Канат деген казан. Мына Алмамбетиге бар экен деди. Алмамбет өзү калмакмын деп айтып атат. Жакшы айттың. Анан манасыңар гана деди. Манасыңар барбы? Чоң казат. Десем өзүлөрү күлгөн. Бакайыңар гана. Кошоюңар бар. Бакай гана. Манас туулганда эле чоң жүндү деп ал баш алыш үчүн туулган, бирок анын бакайы кошою, канекеи бар. Кайсы убакта алыш керек, кайсы токтош керек айтып турган. Тизгиндеп турган кишилер болгон, акылчысы болгон. Силер кыйкыла бересиңер жер саба эле. Ал эртең эле тиги мен ал Жумалиевди эле жакшы көрүп аткан жокмун. Мындай чабышыңар болбойт батырлар. Ба дипломатик айткан турбайбы? Моңолдордун тилине салып. Сивилдүү чапкыла деген. Анан моңолдорду эскертип калдым, мына аны деген китебимде окусаң берип кетем, азыр берип алып келдим. Бул тарихти изилдеп отуруп бир нерсеге көзүм жетти. Сиз Налыжы деген бир суроо, Налыжы деген китеп жаздыңыз да? Ооба. Моңолдор урусун изилдеген. Апасы, апасы. Анан кегибиз каяктан деп мен ошо ортолукка алып келем, жанагы мен демагог жазуучуларда эле бир байкелерим бар, ал жанында жүргөнсө эле жазат да. Мен андай кылбайм. Мен орусун, Бартольдун, Разловдун бардыгын тиги санжырасын ортого алып келип анан акылга калчап анан ссылка кылып жазам. Ал аксиома эмес да. Мен эми аны тарыхты эч ким аксиома кылып жаза албайт. Тарых деген өзү Кытай деле мына Макеле Өмүрбай дос менен сүйлөштүм. Ошол либо эме деген Ван Же деген бир мыкты аялды алып келиптир, профессор. Ошол киши менен сүйлөштүм. Кытай экен? Кытай. Китаянкада Хансо. Бирок эме экен, тарыхчы. Тарыхчы. Тарыхчы болгондо да кыргыз этимологиясы боюнча кандидаттык доктордугунда жактаган киши. Ошол айтты, сиз Кытайга барсаңыз сизге бербейт деди. Мен көчмөндөр оюндарын изилдеп архивге барган атамда. Жаман арымда тиги Үрүмчүгө барып архив баскан атамда Пекинге барып. Сизге бербейт дейт. Кийин түшүнсөм, бул империялар тарыхты өзүнө ылайыктап жазат экен. Аргимсе. Анан жана кыясыны барып эле алып келе коем деп атпайбы? Алып келгенде ал бер жактан эле не деп бере койбойт, аны регистрацияны өткөртүп берет. Алар деле кыргызды, алар өзүлөрүн ылайыктап жазган тарыхты. Орустар деле ошондой. Анан биз өзүбүздүн тарыхыбыз ата бабабыздын мээсинде келген бизге. Оостон ооз көтүп келген. Анан ошону ортого салып, анан жазалы деп ошондой жаздым. Анан ошол
Mına Moңолдор уруусу жөнүндө айтканым да, мен Моңолдордун балдарына айтам, мен травиалист болбогула, бул тарых деген тирилип келип бизге жардам бербейт экен. Тарыхты тамырыңды билиш үчүн оку. Ошол окуп туура. Анан желек кырып эле мен мындан бүткөм, күндөн бүткөм дей бербей, ал күндөн бүткөнүңдү тияк бир сомго да албайт. Сен дипломат. Көкөнүн эмесинен нур төгүлүп. Манастын урухун каныңа сыгар, каныңда бар экен, азыр пулемотко каршы таш менен чыгат экенсиң. Келе таш деп эле борончо айткандай эле окко кара, бул каныңда Манастын уруху жаткан ошол. Бирок акылың барбы ошо? Анын трагедиясы Манастын ичинде жатпайбы? Айтып атат, эскертип. Бакай менен Кошойдун сөзүндө жатат. Каныкейдин сөзүндө жатат. Сен ошону аңдай аласыңбы? Биз ушул жактан аксап атпайбыз. Туура. Ура десең ак үйдү 5 мүнөттө алат да, акыл жок. Отуруп калат. Баягы талкалап салат, өрттөйбөз болду, андан башка. Отуруп калып атпайсың мына. Анан кайра оңдоп атасың, туурабы? Фанат болсо мактаса бирөөнү аябай күргүчтөп мактайт, бирөө сөксө ушунчалык сөгөт. Акыл жок, билим жок. Баягы биздин аксакалдар ошон үчүн экөөбүздүн чоң аталарыбыз абдан сүйлөөрдө ойлонуп туруп, эки жагын карап туруп, мурутун тиштеп туруп анан сүйлөгөн. Оостон сөз чыгат. Алар эмне деген турмушту көрдү. Анда оонуң бар эле, же мо шикууң бар эле, же эсеңиң бар эле, конуша турган. Яйып бар эле. Анда канжыгага бутун сынган бутун байлап алып кармашкан, чабышкан. Анда жалаң амал менен, акыл менен тирүү калган. Анан ошолорду айталы, жазалы деп айтам мен топчукелерди. Мына топчуке 80-деги топчуке эмнени жазап атасыз деп баягы конференцияда айттым. Мен билбейм, мына 65 жашымда триллиосто кетип барып уктап калып атам. Сиз эмнени жазып атасыз? Какшыктап атам. Келе бербейсиз деп орунду деп тамашалайм деп кетип. Тамашанын чечими бар да. Анан эми мына отургузуп койсо эле отурасыңар. Манастын методикасын жазыш керек, мобилдүү түрдө жаңы. Де бала бакчадан азыр Советтер Союзунун методу менен. Сизге сөздөн айткан кайра кайтып келели. Мына мисалы ошол эле Маосудун, сиз айтып аткан Зен Сяопин, Конфуцийдин идеялары туура, мына Конфуцийдин айткан Лаосун айткан сөздөрү. Мына ушул Кытайлар канчалык философиясын жаңы биздин жаш муундар окутуп атса, биз Манастын трилогиясын, Кенжепестордун баарына киришибиз керек да. Ошонун киргизүү методикасын кылышыбыз керек кандай десең, ошону сиздер жанагы сөзүңүздүн башында жакшы баштадыңыз да. Ушул элге ошону ошону бүгүнкү балдар азыр мына телефон аркылуу дүйнөнү чакайланып атпайбы? Биз ошолордун психологиясын ылайыктап жазыш керек. Өтө кыска, анан пресстелген, канондоштурулган түрү. Азыркы балдар баягы илгерки Касым Тыныстанов, андан берки агайларыбыз, мына азыркы Советбек Байгазиев, Жасселе Байкем агайларым менен тамашалайм да. Ай, силердин этекте болгон аргемелерди эч ким окубайт балдарыбыз. Мен мына належе деп жазып көрдүм. Кыска жазганга аракет кылдым. Балдар шак эле түшүнөт. Анын өзөгүнө эле ошол стерженин бериш керек. Манаста эмнени бериш керек? Манаста 3 эле нерсени бериш керек. Биринчи Манастын ошо трагедиясын бериш керек. Чабылган эл эмне үчүн чабылган? Эмнеден кеткен? Анан ошол Манастын тиги Алтайда төрөлүп алып, анан эл жер деп соккон жүрөгүн жанагы келип анан Ала тоону бошотуп, ошол өмүрүнүн акырына чейин башын канжыгага байлап эл үчүн күрөшкөн. Анан үчүнчүсү жанагы акылмандыктар жатат. Кошой, Бакай, Каныкей. 70 тил билген Ажыбай деген жатат, дипломаты жатат. Рамандын ырчуулугу жатат. Тасбайбатка окшогон Келесоосу жатат. Тиги Манас өзүнүн 10 башы, анан бирөө катар Манасты унутуп коет. Аком Сабыл Тасбайбат. Анда көз командар жатат, өзүнүн бир туугандары келип, башкаларга шпион болуп келип уу берген. Көрө албастык жатат. Алмамбет жатат, Достук деген. Чоң империяны такталашкан кишиси келип атат. Жөн киши келип аткан жок да. Бир армия келип атат. Же ортодо казактарга токтобой. Казактарга келди, шорду алар болсо жанагы катынын кызганып анан бизге келген. Андан орой айтканда казактарды билдирем да. Силер катыныңарды кызганып анан Алмамбет бизге келбейт. Ош жерден чоң жаңылган алар. Чоң жаңылды. Силерге кут келген. Акыл эсине кемди келбейт. Бирок жанагы теңдеш кишилер өзүн табыш керек да ошо. Манаска тең киши болчу Алмамбет. Анан Манаска келгенде Каныкей энебизди Алмамбет алып берген өзү. Муну да бере элекпиз мына. Анан Алмамбеттин Каныкей апабыздын түшүнө келет. Мындай Алмамбеттин келе жатканы туурабы? Алмамбет келип ба жөн жай кести, жанагы жөн жай кести ордатып, улактартып эле Манас эл катары эле жүргөн. Аны тиги намыстанып анан Түгөл Байкем тиги
Шайлыбек байкеге 2-10 күрөштө анан жаздырган бир варианттар чыгып мен аны сындап жүрбөдүм. Манаска түзөтүү киргизишпир. Ошондой кездерде Алмамбет Манасты истейт экен, Таласта ортодо. Манастыгы Карабөрк деген аялыныкында десе, ал Карабөрккө барса Карабөрк ыргыштайт дейт. Байтиги Акылайныкында болсо керек деп. Акылай болсо Акылай ыргыштайт. Манастан тиги аң улап жүрген жерден таап сүйлөшүп анан отуруп анан ай маке аял албайсыңбы дейт экен, жалпак дейт. Анан Манас чочуп кетиптир. Ал эке эмне деп атасың? Менин бир эмес 2 аялым бар ғой. Алар аял эмес. Алар төшөк аялдар. Siz can joldaş albaysınız, can şerik alınız. Oşondan anan olcu ayarlar. Anan oşondan anan kanı kiydi istetti, anan atasına aytı, atasına tarın, anan atası çocuktu. Birimiz yıkıyor, loy benim olcu ayarlarım, siz atak adası kılıp bir ayarlar bilmezsin bana. Diye anan Atilla olcadan çıkan ayarlar. Al jolda çapkandaki ayarlarda. Anan oşondan anan jakıp anan sınçılarını alıp janağı ilgeri oşonday kaada bolgon. Salp bolgon anan janında sınçılara. Kırgızda ulu sınçılar bolgon. Толубай сынчы, кийинки эле мына Шеркасы сынчы деген Бергашка байтиктин. Булар адамды сынаган биринчи. Улуу сынчылар, сансыз сынчылар. Жерди сынаган, адамды сынаган, аялды сынаган да адам болгондо ошонун ичинде аялды. Батырды айтып атпайбы? Талекеден тиги Болот бийге талеке таркылдап ормондун чоң атасы Эзенбулду төрөп атат. Маселен ошондой сынчылар алган. Анан Гүлүктү сынаган. Көрдүңүзбү? Алгыр кушту сынаган. Ошондой анан сынчыларынан анан каникейди тапкан. Анан бул каникейди Тажикте окутуп жүргөнүбүздө эле калпыз. Бул ошол Бухардын каны Темиркан. Түрк тайпалуу элдердин эле кызы болгон ошол кезде. Мына мен Тажик деген бир саясат деп ойлойм да кийинки. Муну Макеле Өмүрбай да жазган. Тажиктин кызы эмес значит болчу. Тажиктин таптакыр тил билбеген фарстын кыздары келип алып бизге ошо эне болмок. Эне болот, туура. Бул каникей деген ошол биздин эле түрк тилдүү жамаат тайпалардын кыздары болгон. Темиркан деп. Бухардын каны Темиркан деп айтылып турат. Кай жерден Тажиктин аты айтылат. Санрабига деген Санрабига десе Тажикке жармаштырып, кийин эле Турсунзаде менен бирге Советтер Союзунда чыккан экен, бул кийин эле чыккан идея. Андан мурун Тажик деген айтматыптыр эле жакындашты. Ошол каникей Саттарыкмушта мындай. Боёктуу кийим кийинген, ботодой бели ийилген дейт. Карчыга куштай тапталган, каталы иштен сакталган деп Манаста турат. Каникей. Кыз кесин сүрөттөп атпайбы? Каталы иштен сакталган дейт. Кайран энен каникей. Анан эми каникей, мен Кайран энен каникей жана Нагим апай деп бир повесть жаздым ошол китебимде. Кичинекей кызга. Мына Чыңгыстын Нагим апай деле Чыңгысты төрөп эле койгон жок да. Ушул анан каникей апабызды таптык. Анан каникей анан жанагы Манастын Айкөлдүккө жеткирген кишинин бири каникей. Манас чоң жинди деп чыккан Манас атабызда деген. Чапкандары жанагы Өмүрбек Абдрахманов деген дегенде тамтандап алган туура. Кээде тамтандап алгандар байкелериники да туура. Манас рекет болгон деп айтып чыкпады беле депутат кезинде. Анан чалашып, аны сотко бериш керек, ошолдук деп. А рекет болгон чын Манас. А дегенде чапканда түгү Алтайда жинди болуп чыгып эле кырып атпайбы Манас. Манас эме жакып ыйлап атат чоң атасы. Ой, малдын түйүнө жетип бизде бул калмактын арасында Кытай кырсанын келет да, давай чалыспал давай мал бер деп. Ошондой экөөбүздүн атабыз Акбалта жанагы Ноймут биздин тукумубуз. Ошондо Акбалта айтып атат, Манас Жакыпты көчүмдүбүз. Биз өмүр бою тилегенибиз ушул батырды. Ала тоосту көрөбүзбү же ушул жерде темтип жүрүп сенин тиги Сазыкбай малыңдын туягын санап жүрүп өтөбүз. Биз ала тоого жетиш үчүн ушундай батырды Кудайдан тилеп алганбыз деп атпайбы? Анан ошондо Акбалтанан эйинге алып чыгып Манаска айтып атпайбы? Ай сен Кошойго бар, Кошой деген агаңды. Тетиң ат башында Кошой деген жалгыз качпай калган дүү бар. Ошол акылдуу киши ошого барып деп анан жөнөтүп атат. Анан кырк чоросу менен келип, анан Кошой тияктан келет. Алтайдан келет а деген. Пока Түзөлө көчүп келбейт. Көчүп келбей. Алтайдан анан жана кырк чоросу менен келип жаш кесип. Акылды ким айтат? Ага чейин Акбалта айтат. Акбалта айтат. Ага чейин Бакай кошулат. Чубактын атасы. Чубактын атасы. Жоonu сайса Чубак сайды, аты калды Манаска деп атпайбы? Чубагында да жанагы көзү жок батыр болгон да. Укмуш болгон. Ал тиг чоң жинди деле ошондой болуп калмакта. А бирок жанагы мыкты кеңешчилер чыгып атпайбы? Бакай, Кошой. Анан Алмамбет деген келип атат. Анан достуктун мыктысы келип атпайбы? Анан Каникей жолугуп атпайбы? Анан Манасынан ошондон Айкөл болуп аткан.
Мына эле Ана кошого келди. Кыргыздын бир иттигин карачы. Көкөтөй өзү хан көтөргөн Манас Ташкент аймагында. Ташкент десе шаар түшүнөбүз. Ташкент деген аймакты айткан. Көкөтөй абабыз каза болуп өлгөндө Бокмурун деген бакма баласы Көкөтөйдөн эсепсиз байлыган олигарх экен жанагы. Тиги эмедей болгон. Матраев кара жерге кишилер жана дүйнөнү солкулдаткан Соростой болгон бай. Соростой. Көкөтөй өлгөндө Бокмурун Манасты чакырбай атпайбы кеңешкечи. Кыргыздын көпкөнтүгү. Унутуп калат ба аны? Азырда президенттин признавать чочоңдоп аткан ошо Бокмурундар көппүз да. Образга Бокмурун деген ошондо. Ал Манасыңды айтып атат кошо. Баарын чакырып, Манас чакырбай. Ооба деп атат. Манасыңды чакырбай, мейлик бербейт өзүмө деп атат. Ошон үчүн мейлик бербейт өзүмө мына мисалдарын мен жазып. Анан кошо айтып атат, ай өзүң билем, сен тентек бала. Анан үрбүсү болгонан жана ошондо 26 хандыктан чакырат экен мен санап чыктым. Орозбактын барат. Каркырап жүрдү. Бул кайсы жылдар ошо? Ошо Манас тоору 1,5-2,000 жылдыкта жаткан кездерде аспекттен алып жанагы дүйнөлүк Орта Азиянын деңгээлинде биринчи олимпийский оюн өткөрүп атат да мындай айтканда. Экинчисинде Атамбаев тууганда Кыргыз өткөрдү. Борбордук Азия. Ошондо айланайт Оганстандын каякта Кара деңиз боюнда Кырым деген жерге дейт. Үрүмчү. Анан биягы Үрүмчү бой Бейжиңде жаткан Коңурбай. Анан тетиги Сыймын аралдары деп тетиге мен айтты Курилдерин чакырат. Ошол жактан да чакырат да. Анан Япон аралдарынан. Анан келет экен 26 халдык мамлекет. Көрдүңүзбү? Ошондо Манасын келбей калат. Мына трагедия жатабы? Азыркы президенттер жөнүнө таарынбасын. Манас чакырылбай калып атат. Империя курган киши. Анан Манас эмне кыларын билбей, булуп турганда анан жанагы көкөт Каркыра деген жер бекер тандалбайт. А дегенде тиги Чоңалай деп айтышат бир кеңешчи. Казак айтат Сарыаркага өткөрөлдү. Чоңалайың бийик жер, отун суусу жок деп кошо айтат. Сарыаркаңда суу жок деп айтат. Анан Ысык көлдө айтканда сууга камалып калат эл дейт. Суу самыр тар жер дейт. Анан Каркыраны тандагандай. Кошойдун. Каркырага көчөлү мына отуну да бар, суусу да бар, кең жер. Ар жагы тиги Алтайга чейин ат чапсак да болот деп анан ошол жерге көчүп атышат. Анан 3 жылда өтүп атат. 3 жылда. Даярдык. Анан сөздү кыскарта чапканда келгенде жана Манас жогун билип нескаралар. Анан разведкасы иштейт да. Манасы жок экен. Тигилердин иттигин билип кыргыздардан анан кемегедеги ашынталап. Анан тиги Маникер деген жана канат түгүлүп Маникер деген атын айтып атпайбы, сенин койкоңдой алып кел атты. Коңурбайга тартып бер. Коңурбай эмне турган мал экен деп. Анан токмок жегенде шалбарын булган, анан Бокмурун шөмтүрөп токмок жегенде кошойго ыйлап келип атат. Мына айтпадым беле дейт кошой. Ай, кара жерге кир. Манасты чакырам деп болду. Булар түпкө жетет, кырып кетет булар. Кыргыз кошелисе. Башыбызга бар Манаста жатат, коттум бар. Жок күн түшпөгөнчө же болбосо ооруйт өлө турганда барабыз. Өлө турганда. Же башыбызга душман келгенде ага же элестебейбиз да. Мен айтып атпайбы, бай, бул садыр эмне монча караламан карапайым деген сөз, кара деген улуу деген сөз. Көп деген, мол деген сөз. Пайым деген чыдам деген сөз. Карапайым деген сөз элди айтат ошо. Карапайым элдер мына садыр садырдын мен сайттан айтпадым тиги кимден. Телевизордо ал садырдын мыктылыгынан же акылмандыгынан элага чуркап аткан жок. Садырдын тагдырын өзүлөрүнүн тагдырын байлап атат дейт. Шорду эл. Туура. Мунун баары 4 президенттин кирит болгон бул тарыхта жок. Жок да бар. Биздин кыргызда эле бар. Бар кыз. Кандай кызым капа болбосун аялдын амалы кыркешеге жүктөгөн бир кыз. Роза же замандуу иш экен, 1,5 жыл бола коюп чыгып кетти. Ал кичине таза калды. Калган 4төө кирит да бүгүн. Өлдү да. Тирүүнүн өлүгүнө айланды 4 президент. Мына Сооронбайдын деле соо болбойт азыр. Касса чыгат. Эми кыскарта айтканда садырга ошон үчүн чуркап атпайбы, эл ошон үчүн колдоп атпайбы. Өзүнүн баягы эмесин ушул калп айтпайт да. Эми мурдабайт го, ушул көрдү, отурду, кыйналды, көргөндү, туугандары. Ушул уурдабайт го деп кайсы бир элдин чөлкө эмеси катмары ишенип атпайбы.
Аны дагы мезгил көрсөтөт. Аны кыргыздын ал башы ийип калбайт эч кимге. Эртең эле калыстык, акыйкаттык болбосо ыргыйт. Анан ошого Кудайдан тилеп, мына мен триллиостон келатсам 3 кат назылдап атат, анан мен жүргүлөп отуруп айтып атам, обондор акырын, кыйкырагына Кудайдан тилегиле энесиңер. Талашпай эле отурлар, жок дегенде тилеп туралар, чыдап туралар. Эми байке дагы бир суроо да, сиз эми адабият жазуучусуз да, баягы эмеден темадан эметпейби да, сиздин негизги кесибиңиз Чачырап кеттик сени. жазуучулук, мындай өзүңүз аңгеме жазган, очеркте жазган адамсыз. Жазуучулукту мына эме кылып жүрөсүз. Анан ушу азыркы жазуучулардын, азыркы адабиятыбыздын абалы жөнүндө бир кичине учкай кеп кылсаңыз, мүмкүнчүлүк болсо. Китептериңизди мына эметип андай берип тааныштыруу менен биринчи ошону бүтүрүңүз. Анан кийин ушу азыркы ушу Айтматовдун өттү дүйнөдөн, Төлөгөн Касымбек кетти, Алтыконбаевдардын кеткени көп болду. Мына жазуучулар баягы ошол Төлөгөн Касымбектин убагындагы Айтматовдун андай жазуучуларын азыр көрүнбөйт. Аттуу баштуу эл аралык деңгээлде жазуучуларды дагы көрө албай атабыз. Эми чыккандар болуп атат жаштардын арасынан мындай жазып чыгып, Султан Раев жазып атат, романдарды башка тигилер тиги жазып атат, бул жазып атат. Бирок бир илгеркиде баягы жарып чыгып дегендей, жарык этип дегендей ушундай бир эмелер көрүнбөйт. Ошон үчүн мен баягы жазуучу эмесмин, бирок баягы адабиятка баягы көп эметке сүйүп окуган адам катары мен дагы сиздин пикириңизди билгим келет да, ошол андай чөйрөсүндө. Биринчи могуларды эметип койсоңуз. Мына Айкөл манас оюндар деген бул жазып берейин анан. Бул ошо көчмөндөр оюндарынын биринчи китебин чыгарып, бул экинчи, үчүнчү китеби күтүп атат мен. Материалын даярдап койгом. Бул ошо Көкөтөйдүн ашынан берки. Бул жана дирекциянын берген тапшырмасы менен ошол калем акысын төлөп. Бирок өзүңүзгө токтошкон алар, башкага токтобойсуз. Мен тамашалап сурадым, 600 жазуучунун ичинен мени кандай тандап алдың, алмас десем. Ушу оюндарды өзүңүз мыкты сүйлөп бересиз, сүйлөгөндөй жазыңыз деди. Мына спорттун тили менен байке, кыска спорт. Анан ошол Айкөл Манас деп өзүңүз Манаска таянып туруп жазыңыз деди. Жакшы айтты да. Анан ошону мына бunda жакшы пикирди айтып атышат. Эми аны эме өзүң окуп көрөсүң. Анан андан кийин мына Ажайып күндүн алдында деген бул тыйылымдын чектелүүсүнөн 250 экземпляр чыккан. Бул өзүмдүн эссем, ошол өз атакемди эстейимде, чоң абышканын колунда чоңойгон элеттик турмуш. Анан мында ырларым бар, пырларым бар, каттарым бар дегенде өзүмдүн чыгармачылыгым, жеке чыгармачылыгым. Анан кээдеги жазган жанагы публистикалык макалаларым бар. Анан мына беребил тара. Мен бул тарыхтарды жазып отуруп, анан эки нерсени түшүндүм да. Биринчиден тарыхты өтө эле үңүлө бергенде, тарыхты көкөлөтө бергенде Саман Топон тарыхты чаңгуу эле балдарга мындай өтө мобилдүү гана окутуш керек экен. Ошол жанагы мыкты орчундуу гана, мыктысын. Саман Топондун эмес. Себеби тарых келип сенин колуңан жете элбейт экен. Тарых сага болушпайт экен да мындай айтып. Тарих ал өзүңдүн тамырың, улутуңдун баягы рухуңду тарбиялаш үчүн ал мектеп болуп кала берсин. Экинчиден, Улуу Айтматов Кайрылып куштар келгиче деген тарыхый романды жазып барат, токтотуп койгон эмне үчүн түшүндүм да. Кайрылып куштар келгиче иш бар. Кайрылып куштар келгиче деген тарыхый роман жазып барат, токтоткон манасчылык жөнүндө. Ошол мыкты өзү дагы өлөрүнө чыкып окуп берген ошону. Айтып окуп берген жери бар бир залда. Анан кийин бирок жазба аягына чыкпай калды. Чыкпай калды. Ошол тарых деген өзү ал киши тарыхтан көрө убактысын мына прогресске алдыга кетирген, ал акылман киши. Айтматов жөн эле жазуучу болгон эмес экен туке. Айтматов бул илимдин түркүн канаттарын, жамааттарын мыкты билген киши, окуган. Өтө изденген. Суулуу өркөсүн болом. Өтө чоң деңгээлдеги көсөм. Акылман, дүйнөлүк деңгээлдеги. Ал жанагы Жамина Малбекте жазуучу катары баштаган. Бирок кийин Гүлсараттан кийин ушу акылмандыкка жетилип жанагыдай чоң чыгармалар жазды да. Бүт алдыдагы Кассандра тамкасы, мына Кырым карта бир күндөн тартып, алдыдагы дүйнөлүк проблемаларды козгоголаганда ошол менен бүтүп. Андан кийин тарыхты жаза берүүгө убактысын кетирбей, прогрессти алдыны жазды да, алдыны.
анын 180 тилге которулду кайран киши. Бүттүйүнө Айтматовдук биздики дейт. Мурдагы жылы 90 жашында интернетте карап отурсам бир жөнөкөй мисал. Шри-Ланкалык бир 70-те котормокчу Айтматтын кылым картары бир күнүн которуптур. Шри-Ланка тилинде. Түштүк Азияда. Анан ошол кишиден интервью суроо берип атат да кабарчысы. Мен Айтмат менен арманым дейт көрүшө албай калдым дейт. Мында кол алышып. Бирок көп чыгармасын Шри-Ланка тилинде отуруп. Анан бир чудо болуп Айтматов алдыңыздан азыр тирилип чыкса эмне деп айтат элеңиз дейт да, жөнөкөй кыргызча. Анан ал сону жооп берип атат, ошол котормочу өзү жазып экен. Мен Айтматовду кучактап туруп, Чыңгыз Айтматов, сиз биздикисиз, Шри-Ланкалыксыз деп айтмак. Кандай толкутат ушу сөз? Кыргыздын балдары дебейли бүт катмары Айтматовду окуйбу? Жок. Мен трагедия улутташтарымда. Айтматов түшүнбөйбүз дейт. Кээ бирлери. Чоң интеллигенциянын арасында. Анан Айтматов түшүнгөндөр үчүн эле жаза берген эмес да. Ал түшүндү Айтматов, аракет кылды. Оку да көп окусаң, анан Айтматтын дүйнөсү ачылат. Мынабу пандемия болду, мынабу кол менен кармап айтылган атом бомбанын биякта калды го, пандемия деген, улуу тумоо деген кыргыздардын. Алдастап калды го. Дүйнөнүн атаман мамлекети Американы алдастап. Азырда алдастайт ушул орундан. Бул эмнеден болот деп бир ой жүрүп бул эмне бул? Улуу жаратканды. Атеизм дагы мындай калжың сөз айтабыз. Мен бир жөнөкөй талаага чыгып алып ушу карантиндин убагында. Көп жылдан бери баса элек жерлеримди басып, табият ушунчалык талкаланганын көрдүм да. Мына биздин Орто Сайдын адырларында мен 30 жыл мурун көчүп келдим эле. Ушу Сары өзөнүн торгой калмаптыр. Торгой жок экен. Билбейсиз? Кара чыгычык чабалекейди кой. Жанагы афганка деген кара шакылдак чымчык басып кетти. Булар жумуртканы чип жеп жайлап коет экен. Өзү да үнү жаман ызылдап. Бул бир бүт талаанын баары таштанды. Торгойдун жумурткаларын чыгарып салды. Торгойун булу, карачы бул алы жетпеген сагызган, анан көгүчкөн калыптыр. Карга калыптыр. Калган баары мойсоп жок кылыптыр. Ушу карантиндин убагында Бишкектин үстү бир ачылды. Таптаза болду да. Мен ошондо түшүндүм, бул жаратканбы, жаратылышпы, Кудайбы, орусча айтканда Богбу, кандайдыр жазанын алдында калып турду адамзат. Улуу жазанын сыноо эмес, бул жаза. Бул сыноо, бул экзамен эмес, эртең экзаменден өтүп кетебиз деп ойлоп атабыз. Муну аң сезимдүү адам бул түбөлүк сыноо адам. Эгер оңол ыйманыңды келтирип жакшы жака бурулсак, анда тумоо алыстап кетиши мүмкүн. Анан ушундай, анан бул ушундай эмгектер жаздым. Анан мынабу Налыжы деген китепти жаздым. Мынабу Эрөлтан, мен жанагы айтайын деп атканым. Мына биздин жазса эле кийинчерээк бос байкелерибиз тарих жазчу болду кийинки. Мен райкомдон тарихи роман жазган байкелер көбөйдү. Анан мен айтам да, биз жок дегенде сындан кылыш сокуп койсоңор. Мына өткөндө Төкөнүн 85 жаш жылдыгы болмок экен. Ошондо жеке чыгып мен КТРден жеке баарлаштык, мени эле чакырып, калгандар ооруп келбей калыптыр. Сынга кылыш деген убагында эгерде жакшы которулганда, ал диалектический жана говорлордун негизинде орусча жакшы которулбай калганда, эгер жакшы которулганда эсир мамлекет сыйлыгын ала турган топтогу чыгарма болчу. Ошол Яндын, Батый, Чыңгызхан, Эсенберлиндин көчмөндөр, Нурпейистин Гам менен Тер, ал эмес Тихидондун чыгарма биз үчүн. Орто Азия аймагында эмес, ошол эсирлер. Кайран Түркөң ошондо улуу нерсени, мына азыр мына президенттен тартып эл бийлейин деген айыл өкмөтүнө чейин чын сынган кылышты коюп алыш керек, окуш керек. Ошондо Шералдын чокою деген чоң символ турат. Бул Айтматов маңкурт деген терминди дүйнөгө кийгенде Төлөгөн Касымбек чокой, Шералдын чокою деген символду кийди адабиятка. Ал чокой сенин тарихың, өткөнүң, ошону унутпа деген сөз. Мына биз баарыбыздын шорубуз, адамзаттын шору ушул өткөнүн унутуп калат. Эми жанагы эмени адабият боюнча сизге. Адабият эме буларды бүттүңүз, Ооба, мен анан эме
bir uşulardı жазып, эми дагы чыгар элек дагы немелерим бар. Бирок туке мен ушуларды жазганым менен өзүм жазуучу деп эсептебейм. Улуу Айтматовдун алдында. Улуу Төкөнүн алдында. Биздин мен эми албетте баштоочу адабияттар көз койуп айтып туруп баарын калтырбай комбайндай окугам мен кезегинде. Түгөлбай Сыдыкбековдун өзүнө окшогон Көлтөйгөн романдар деп коюп тамашалап, Түкөбүздүн Ал Токонбаевдин ырлары, аңгемелери, Мукай Элебаевдин ошол окуп отуруп анан дүйнөлүк адабият тиги буунун баарын окуп келгенден кийин чолуп отуруп анан биздин Айтматов мындай ойго келесиң да. Биз кыргыздардын байыркы экенибиз чын экен. Биз ошол кайсы байыркы эл биз дегендер менен тең тайлаша турган элбиз. Байыркылыгыбыз биздин манасыбызда жатат. Сөз жок. Байыркылыгыбыз биздин каада салттарыбызда жатат. Байыркылыгыбыз күйлөрүбүздө жатат. Байыркылыгыбыз сөз байлыгыбызда жатат. Эми ошол байыркы көчмөн доордун 1000 жылдаган Оозбек адабияттын улуу шедеврин манас жараткан элбиз. Мына. Анан дүйнөлүк жазма адабияттында шедевр Айтматов чыкты да, мына Шекспирден да өтүп кетти. Отор эгизердилер, мына тираж боюнча. Нобель сыйлыгын толугун алмак бул киши. Нобель сыйлыгын албаганын себебин да мен өзүм чыгармаларымдан таптым. Кайран Чыңгыз абам дагы баягы эсирден калган кичине сактыктарды жасап койгон. Аны издебей, Нобелден жаман аяктан издебей эле чыгарманын ичинде турат. Эл аты менен кылычты чалашып деген жерлери турат да. Анан ошонун баары тормуз, жанагы диктатуранын тормузу. Тоталитардык коомдун тормузу болгон. Анан биз эми эркиндикке чыктык. Мына 30 жыл болот. Бийим 30 жыл болот. Кудай кааласа, жаш иш баштабасызбы? Bir 30 жыл деген эгемендиктин 30 жылы деген бир эмгек баштадым. Кыска bir 30 жылды bir мен өзүм көз алдымдан өткөрүлүп, биз 30 жылда эмнеге келдик, эмне трагедия, эмне жакшылык, эмне жышаан, тиги бу деген. Ошону мүмкүн bir экөөбүз да bir иштеп жазсак, сен саясат жагын, мен мына урук жагын деген ушундай биргелешип иштөө керек муну. Bir жакшы китеп, анан bir жакшы документалдуу көркөм фильм чыгарып койсок болот. Эми ошол биз азыр ошондой жазуучулар барбы деген суроо берди. Адабияттын акыбалы. Биринчиден адабияттын 70 жылда жалаң калемакы төлөнүп, анан көзөмөлдө алып иштелип келди жазуучу акындардын баары. Ошондо опекунство орусча айтканда. Ошондой эмеде чыкты. Көркөм адабият. Гүлдөдү. Кайсы бир деңгээлде жана 60-жылдар деген улуу агым келди, мыкты. Айтматов баштаган. Ал доор өттү. Бирок биздин мына 30 жылда эмне үчүн чыкпайт деген биринчиден ошол бакмалыкка көнгөн. Анан мына Акаев доору мен ушул урухий атайын талкалоо болгон деп эсептейм, айла жок эсептейсиңдер, мектептерден агайлардын, мугалимдердин ата-энеси унуткандай бүт калган, анан жазуучун бүт чыгармачылык уюмдардын көчөдө калганы, бир сом төлөнбөй. Анан муну Саржанекеде какшап жүрүп өттү. Биз азыр дагы ошол плачевный акыбалда турат. Бул жазуучу мен өзүмдүн улам эметип атам да, мына ойлоносуң да. Бул биринчи эркиндик керек. Экинчи мына байкер коом. Үчүнчү сен өзүңдүн кичине басып турган азыркы доордо өзүңө калемакы, финансылык жардам муктаж экен. Маңыз болбойт. Анан Айтматов деген эсирдин эрке баласы болот. Барчу жерине барыптыр. Дүйнөнү чаркайланып кыдырыптыр кайран киши. Алыптыр. Орай айтканда алчу аягында алыптыр да керек болсочу. Туурабы? Адам акыл болгон. Анан биз баягы эми чыгыш керек да. Эми чыгыш керек. Бирок биз азыркы адабиятыбыз, мактаналык адабиятыбыз жок. Анан бул мамлекетке керек адабият деген. Бул улуу мектеп, китеп деген. Китепсиз коом бир муун өсүп чыкты. Мына өлкөбүз аралашып жүрдүк. Кыркырча көчө демократ болуп калды. Демократия мындай болбойт. Биз кичине анархиядан чыгышыбыз керек. Анан бул адабият деген чоң мектеп, рух дүйнөсү дегенди, идеология дегенди барып келүүнө биздин азыркы кайыктай болгон улуу мухитте сүзүп бараткан
пароходдордун арасында бир кайыкпыз, жел кайыкпыз да, акыбалыбыз ушундай. Ошондо бизге чоң колдоо, рух дүйнөсү, жанагы тамырыбызга бекем келишибиз керек. Ошондо инсан жаралат. Бүгүнкү эртеңки түшүм алыш үчүн бүгүнкү арыкты чабыш керек да. Анан эле демократ алып кел дегенде эле Бирок Кудай буюрса сиздин эмеңиз оюңуз боюнча маны сиз пайгамбар эмес, бирок ошо келечекте 100 жылдан 50 жылдан кийинби Дауш Айтматов, Ал Токонбаев, Төлөн Касымбековдор жаралышы мүмкүн деген ой өтөсүзбү? Кудай буюрса. азыр дагы жаман эмес, биздин адабиятта бар да, мисалы үчүн азыр эле Султан Палманды кеп кылбадым го, Раевди мына чет тилдерге которулуп атат, жанагыдай романдар. Алар таанып атпайбы? Ооба, таанып. Ой, Айтматовду ошол Түгөлбай абабыз менен аалабыз жер илгери жыйнашкан муун тушкан. Муун тушкан билет. Ошондо Айтматов тияка чыгып кетип жаны калган. Султанды деле биз тааныбай атпайбы, биякта окурмандар. Ошол сыяктуу маселе да. Султан орус тилине которуп чет тилге кетип атат. Колдошубуз керек да. Анан издеш керек да, окуш керек аны. Султан эмне менен чыгып атат? Анын чыгармаларын окуш керек. Анан ал басып барабыз курук эмес. Азырда мыкты туындулар бар, бирок баягы мамлекеттин чоң колдоосу керек да адабияткачы. Адабият. Мисалы мына кандайдыр бир деңгээлде бар экен, ушул суроону эле уланысы да. Мисалы кандайдыр бир деңгээлде кино жагын айтайын. Мына кино продюсерасы кандайдыр бир деңгээлде мамлекет тарабынан анча мынча болсо да жардам көрсөтүлүп атат. Мына Курманжан Даттага 70 миллиондай акча бөлүндү. Жыл сайын бюджеттен акча бөлүнүп атат киного. Түрдүү анан бизде дагы меценаттар чыгып атат кино боюнча, туурабы? Мындай акчаларын неметип, мисалы Салык Шер сыяктуу жиктер ушундай. Ошон үчүн анан аябай кино ушунчалык мындай Кыргызстан бул жана эме фильмдердин өзүнчө өлкөсү деп туурабы? Жанданып ушундай болуп атат. Кандай кино дүйнөсүндө баягы эме илгертиден калган эме бар баягы. Ошол бир кандайдыр деңгээлде кыймыл бар да. Ал эми адабият дүйнөсүндө ушундай бир кыймыл эл аралык деңгээлде кыймыл жакшы көрүнбөй атат да. Ошо эмнеси? Бул эми кан жүгүртүү болбосо болбойт экен. Мен көрдүм да, көчмөндөр оюндары менен былтыр 1,5 миң киши Арабияга барды. Улуу Арабия чөлүнөн репортаж деп жаздым. Меккеге бардык, жанагы кичи ажылык милдеттерди аткардык биз дагы. Ошон мен ошондо гостиницага мейманканадан чыгып жанагы 60 балбан менен бир бардым деп. Жалаң күрөштүн балдарына чыгып анан биринчи эртең менен тургула деп Манас атабызга Куран окуйчу. Манастан калган оюндар менен 1 сом төлөбөй Меккеге келдик, көрүп атабыз. Меккеге жетпей зарлаган мусулман канча. Деп анан Манас биздин көчмөн аталарыбызга ошондо мен эме сыйындым да. Меккеде туруп, улуу Меккеде. Көрдүңүзбү? Биздин ата-бабаларыбызды да улуу жараткан колдогон. Ошон үчүн биз ушул кайсы бир Виктор Гюгонун бир мыкты жазганы бар. Улуу калемгер француз. Элдин касиети көп аздыгында эмес. Ошо сыяктуу эрдин касиети дагы чоң же кичинекейинде эмес деген да. Түшүндүң да, адамдын дейт. Ал чакан. Наполеондор башкарган дүйнөнү экөөсү эле чакан кишилер чакайланткан дегендей да. Ошо сыяктуу биз кыргыз эли дагы эсине келип, эл катары ар бирибиз өзүбүз ким экенибизди издеп, бүгүнкү оору тумоодо кечээкү биздин мен ушу балдар сабасыз муун десем, интернеттен да чоң билим алган балдар бар экен. Мен кийин өздөштүрүп атам, интернет доор деген таануу керек. Абдан бул чоң академический билим ала турган тармак экен интернет деген. Эгер туура болуп пайдаланса. Анан эмне деген ыктыярчыларыбыз чыкты. Эмне деген жана МПО дегенин тиги булардын баары көчөкү тополоңдо бийлигиң алсырап эле, шалкайып отуруп эле, анан кайсы интеллигенция, кайсы сакалдың чыкты. Ошол жаш кыздар, жаш балдар чуркап жүрдү го башка сайып. Волонтерлор. Ыктыярчылар, волонтерлор деген. Анан биз абдан бир өзүбүз жөнүндө ойлонуп эл катары. Анан бул адабият деген чоң бизге мектеп. Анан адабият боюнча мына сиз кичине узунураак сурай берем, мен да пикиримди айтып кетейин. Эми адабиятчы болсоң дагы адабиятчынын баласымын да. Анан папашабыз адабиятчы Мугалим болгон. Анан бизде ошо муңузда адабияттын каны бар да. Анан кичинекейибизден окуп, анан Тайкем дагы Аскар Осмонкулов деген билсеңиз керек. Ооба. Ошо мен бир тууган Филиппос. Мен Тайкем болот бир тууган. Анан ошо Чүйборунда эметкен киши профессор, доктор наук. Анан эми айтайын дегеним мындай да.
Ушул мени сиз азыр жакшы айттыңыз. Адабият өтө чоң маанилүү. Мен өзүмөн мындай эме ошо айтсам болот. Анткени кичинекейимден ошо сиз сыяктуу эле ошо адабият окуп чоңойдум. Анан мен эң көп окуган, жаныма чыгарбаган китебим ошо Абайдын Муктар Абазовдун Абай жолу. Эпопеясы. Мен эми айткан чыгармаларын эчтекесин калтырбай окугандардын бири мен Төрөбай Масымбековдун, Түгөрбай Сыдыкбековдун, Сагынбай баардыгын. Бирок ушул эң көп таасирди мен укук коргоочу болушума ишенбейт. Ушул Абай романы аябай чоң таасир берди да. Анткени сиз билесиз, Абай өзү Кунанбайдын баласы, Султандын баласы. Султандын баласы. Ал киши бай болгон. Анан ал эл башкарган, ал киши деген каардуу киши болгон. Кантамган туурабы? Керек болсо жана билесизби баягы атайын төөгө баягы асат эмет кылган күнөө кылган адамдардын баарын төөгө айырып басып анан өлтүргөн баягы Кубанычтар башкаларды. Анан ал жерде Жигитек, Кыргызбай деген уруулар болгон билесизби? Өзүңүз баарын билет. Аларды жатка билем мен. Жанагы эме төөгө асканын билесиң да. Эмнеге асып атат? Аны келини менен жакындашып деп асып атат. Эми буран жакындашкан эмес. Далил жок. Далил жок. Эч кандай жок. Өтө жестокий да. Анан эми ошондон кийин анан ошол асылгандан кийин баягы тайын минип алып билесизби? Талага ыйлап барган. Айылына барып, кайра барып, айылына ыйлап, көзүнө жаш алып, атасын ушунчалык жок экенин ушунчалык анан ошондон баштап атасына мындай ичинен умтулмай каршы чыккан. Оппозиция болду. Оппозиция болду. Оппозиция каршы чыгып, өзү байдын баласы болсо Абай, Кунанбай өзү байдын султандын баласы болсо дагы карапайым адамдарды мына мен жана Такежан уулу алган, Такежандын уулу. Такежан ал тиги кайра тиги жанагы биренеден бечаралардын баягы койдору жайылса анын баарын жайылдырбай жана Каражан деген аялы менен ал чыктатырып чыгарып аялы менен анан бүт баардык койлордун баарын сүрүп карапайым адамдар каршы келсе бул барып алып карапайым адамдарга жардам берет. Осман иниси деле ошондой. Осман иниси ошондой. Анан ушинтип мен айтайын дегеним, анан ушундан ушул менин укук коргоочу болуп чыгышыма ушул Абай романы аябай чоң таасир берди. Анан мен ошол жана көпөстөр менен, султандар менен, жана бийлер менен көп жакшы көрбөйм. Анан наоборот Абай оппозиция ошол кезде болуп, өзү чоң улуу феодалдын баласы болсо дагы ошол карапайым адамдар менен чогуу болуп, анан ыр чыгарып, анан Абайдын ырларын оозунан оско кетип туурабы? 28 сөз деген насыяты бар атаң көрүп. Анан жанагы Тогжан билесиз да, Тогжандын сүйүүсү баягы жарк этпес кара күнүм эмне кылса да, асмандан ай менен күн чагылса да, дүйнөдө сенден артык мага жар жок, мага жар сенден артык табылса да баягы караңгыда баягы сеткичи. Тогжаны эми табылбайт, ар кимде болсо Айгерим деп жазган. Анан кийин анан баягы Шикуман деген кыз чыгып калган, анан Айгерим болуп. Анан ушул Абай романы аябай мага таасир берди, укук коргоочу. Анан мен окурмандарга мына сиз менен биздин маекти угуп аткан биздин балдарыбызга, окурмандарга, Кыргызстандын жарандарына канча эл болсо дагы ушу адабият көрсө адамдын адам болуп жаралышына, түптөлүшүнө, калыптанышына аябай чоң экен да. Мектеп. Анан кийин есте тарткандан кийин могу кимдин Айтматовдун чыгармалары аябай чоң жардам берди да. Ошол эле Жамилясы, ошол эле тиги башка чыгармалары, ошол эле жанагы деңиздеген жерде көктөбөйт мисалы башка чыгармалар айрыкча мына акыркы тоогулаганда деген роман бул экология да. Канчалагына каршы кылып талкуулап атат. Атайын фирмалардын баары ат башы менен тияшандагы аркарымдарын баарын атып салды көрдүңүзбү? Быйыл жайда, былтыр жайда. Мен тууган жерге көптөн бери барып элем, 2 сапар барып, өзүм мергенчилердин окунамын. Мен да гигат чоңойдум. Анан ошолорду көрөйүн деп, ошо ат басанда көрөйүн десем, ай туке, мына мен 20 жыл болуптур да баш аягы мен гийикке барбаган. Бир элик бир гийик көрбөйм. Жок. Баарын атып Жок. Карда иси жок. Биздин эки нарын деген жерде ошо эки нарын ар жакта датны чертукты эки нарын кеңсасы кол менен жерлердин баарында ар бир кокусунан эликтер бакырып качып турчу да. Азыр барсаң мына иним бар, жок деген барсам ошо кескес атып койтум. Кескес гана көрүнүп калат да, жок дейт. Жок дейт, көрүнбөйт. Бугум аралдар эми бар, тийбей атабыз, бугум аралдар. Кайтарыкта болот. Кайтарыкта, бирок ошондо деле атып коюшат. Атып коет. Бирок эми ушунун баары мына могул фирмалардын баары чыгып алып, ат башы менен тияшандагы аркардын баарын атып атат. Шулардын баарын токтотуш керек, мораторий салыш керек. Булардын баары жакшылык алып келбейт деген ойда мисалы. Биздин балдарыбыздын баарын көрбөй калбады. Ошол мына тоо арасында тоогулаганда романы айтмат, акыркы роман. Тоогулаган. Бул шындык да.
Ошондуктан жанагы тигин алып келип атайын арапты турабы. Анан караңыз кандай Айрыкча мен мына тукке кылым картар билгенин жакшы көрөм да. Бул жанагы Абай жолундай чоң роман, бул да пресстелген роман. Ушунда жанагы Эдигейдин карачы укуктамашы мына жанагы укукту өтмөсү. Эдигей өлгөн Абуталиевдин ошонун арбагы деп акырына чейин чыгып атат э. Элизаровка бар. Элизаровка бар. Бар деген киши жок карачы. Анын балдары үчүн, анын балдарынын кийинки азаттык үчүн ошонун баарын түркөө Эдигей жанагы билими, диплому жок эле киши. Жок дейсиз. Бирок ички позициясы бар. Жана Куттуга Димиталиевдин карабайсың, кой өлүп калсам да ушу балдарым мени могу жака эмнеге чаптырган, эмнеге туткунга түшүп калган, мен жазып калайын. Өлүп калсам дагы ушу балдарым окуп калсын деп дабыл эрмектиге жазып берет. Кандай эме. Ал эми таңсыкпайттар алар эмнеге команда, аны канчалык көп кишиден кармаса, анын дарасы өтөрүлөт. Окумуштар жатпайбы ушул жерде. Космодром дегендин эмеси алып келген жанагы аламаты жатат, жанагы Токой Төштөктүгү космоско башка планетага кетип калган космонавттар жөнүндө эмнени айтып атат? Айтматовдун чыгармачылыгынын по-моему апогей болсо керек ушул. Кылым картар bir gün ушул Хан Теңир чокусундай да. Ошол эле, Пиги да. Пиги, романдардын пиги. Бар. Жанагы эмеге түшүнбөй кандай деп ойлойсуз? Мен ойлойм ушул Абай жолуну кайра кайрылсак. Абай жолу роман окуганда Мухтар Абай жолу. Мен да өкүнөм, Мухтар Абайды көрбөй калдым. Абай жолу роман окуганда мен ойлойм, казактын турмушун, каада салтын, үрп адатын, руханий дөөлөттөрүн жалпы бир улуттун эмесине баскан жолу да. Мен ушундай ойлойм. Кандай эмес? Мен ушундай бир бул кызык нерсе экен, Туке бул биз улут жана моно улутчул бир эмелерди алып чыга берет экенбиз. Бул Мухтар Абаевдин мен жылына кайсы октябрда быйыл Кудай буйрса жол ачылса өлкөбүз барып келеби. Ооба. Алматынын борборунда Мухтар Абаевдин уй музейи бар. Ооба. Чолпонадагы музейин мен жазып жүрүп, Сооронбайга чейин кайрылып жазсам, аткарбай коюшту. Шунун урай турган Жок, мунун эме деп ал маселе дейт. Аны ошого барабыз. Ошондо мен кийинки чыгарган тиги Мурат абам менен жаш мамин ошого барабыз. Ошо киши 3 китеп берди. Мен үйүмдө турат, окуйм десем берейин. Булар тиги араб экен. Мухтар Абаев казак эмес экен. Бул жанагы илгерки Мухаммед пайгамбардын динин жайылтуучу кожолор. Ошо сахабалардан берки Орто Азияга келген, ошолордун тукумунан экен, өзүлөрү жазып чыккан. Эми ушул киши казактар жаза албаган нерсени жасады да көрдүм. Ошол жерде туулуштун өзү, ошол кыртыштан өзү чыгыштын өзү эмне дегенди билсең, көрдүңбү? Ал патриот эле өзүн кыргызын эле казагын болуп бербейт экен. Ал ошо адамдын өзүнүн канында болот. Жана сенин баштары биздин маң эмесинин башында жакшы айттыңыз. Башкулуктан болсо да калмак, уйгур, анан өзбек деп жербей аларды биз кыргыздаштырып алалы, туура өзүбүзгө сиңирип алалы деп улут, потому что бизге башпаганы жасап атышат, туурабы? Мына Эрнст Турсунов деген абам менен мен Шаравич машинеме салып илгери ушулар живой энциклопедия, ушулардын сөзүн менен бирге буну калмак деген тисмелер, кыргыздардын арасында калмак тисмени түсүп алып былжыраган кишилер бар. Анан бул кишиге бир жолу экөөбүз таарынча кетип мен калмак экенсиз деп айтып коюп, өзүм өлөрүнө чукулчу. Калмак экенсиз, Айтматовду жамандайсыз деп эле мен таарынып ушу арак ичип отурган жерде ачык айтканда. Анан 3 айдан кийин бул кишини сагынып анан өзүм ага чалат. Ошо сөзүн айтып коеюн. Мен бара албай уялып жүрдүм да, мен тиги кызуучулуктан айтып алып деп анан алло, Дүйшөн Керимовдун үйү дейт. Бул киши сотко көтөргөн жок. Машина. Ооба деп мен ордуман тура калдым дейт. Уялып жүргөм анан. Ай, атаңдын оозурайын. Болуптур, мен калмак болоюн. Бирок менче кыргызга кызмат кылган киши калмак болсо деле кыргыз болуп калат го, кандай дейсиң деп эле. Ошондон барып анан чекесинен өп кечип турган. Көрдүңүзбү? Чын эле калмактан келген эме тукуму бар. Асанбекте барбы? Бар. Мен тай экен болот. Жок, ошо Эрнст Турсуновдун өзүнүн эмесинде бар экен да, ошо көлдүктөрдү эле айтат. Анан буларда кайран киши ошентип мени сөзгө чыккан да. Биз издесек эле анан эмне саяк бияктан келген, моңолдор тияктан келген таза кыргыз таппайсың. Бири-бирине эле чанып эле, бир ушундай бир душман көрүп эле кыйынсыз бул эми кайдан чыкты десең, мына биздин ортобузга чок салган бир идеялар бар экен.
Анан жанагы эси жок эл көпчүлүк, албетте көпчүлүк эмес, аны түшүнгөн кишилер бар. Ошого кетет экен да жанагы саясатыбыз бирикпей атканы, башыбыз бирикпей атканы, бири-бирибиздин сөзүбүздү укпай атканыбыз мына буякта жатат. Эми Дүйшөнбай аке, биз мындан ушул биринчи жолубуз болсун болот эмес. Талай жол серия жолугушабыз. Ооба, жана бир сөзүң бар. Жакшы суроонун аягына бир чыгып коеюнчу, жанагы жазуучуларды кандай кино жакшы болуп келатат, тигине деп атпайсыңбы? Буну жандандыруунун бир мынабу кан айланып жүрүш керек экен. Мен Казакка барып, түрктөргө ушул көчмөндөр оюндары симпозиумуна бардым. Түрктөр бизди кыргызата дейт экен. Чыныгы интеллигенциясы. Өзүң деле билесиң. Айтматовду кудайындай көрүшөт. Анан өзүбүз окуй албайсың, анан кудайындай көрөт. Айтматов десең, түмөлө сени төбөсүнө көтөрөт да. Анан биз ушуларды мынабу мамлекет колуна алып, жана идиреги бар балдар болобу, же идея, жаңы идея. Жаңы идея болгон үчүн сен күргүчтөп булам бир нерсени жасап атасың. Ал жанагы жаңы идея жаш эле кишиден чыга калбайт. Ал адамдын өзүндө болот. 70ке чыккан кишиде да идея болот. Ошондой кишилерди командировкага жөнөтүп дүйнөгө эстирип, жанагыдай бир эмелерди уюштуруп, аларды бизге чакырып, катнаш үзүлдү да биз. Мына Казакка барсаң, алар да бизди тааныбайт, биз аларды тааныбай калдык. Мына ушундай канайлануу жок. Муну мамлекет колго алыш. Ушуну уюштура албайт. Мамлекетке сүйлөшөлү. Мына ошондой бир иштерди демилгелерди жасаса, баарыбыз биригип анан тиякты карап отура бербей эле, биз деле колдон келгенди жасасак, сунуштарды кийирсек, ошондой кылалы. Мен дагы ошол Кудай билсе жаңы президент шайланды. Мына инаугурациясы эртең бүгүн болгондо Кудай билсе ошону өткөрүп алган ушу мамлекет жетекчилерин ушуну айта алат. Өнүкпөйүнчө, искусство, маданият өнүкпөйүнчө мамлекет өнүкпөйт. Маданият өнүкмөйүнчө. Анан биз ушундай деген ой бар. Сиз биринчи болдуңуз. Ушу маданият, адабият, искусство, жалпы эле адабият мына ушулардын ишкерлерден ушуларга тийиштүү руханий азыгыбыз болгон адамдарды чакырып, маек дүкөн кылып, анан ошолорду жаздырып калайын деген оюм бар. Эң жакшы. Кандай элесиз? Эң жакшы. Эми муну жакшы баштап атат. Кентекенде чыгара албай атам. Бирок сиз менен биз баягы жолугуп калганыбызга мындай жакшы болду да. Сиз менен Кудайдын сакчылыгында биринчи баштап атабыз. Жакшы, рахмат. Ошол ниет бейилге жараша да болот деген. Ошол мындай соңку сөзүңүздү айтыңыз, мындай өзүңүздүн немени. Эми түкө мына балдар коллектив менен жакшынакай иштер жасабызбысың. Эми бул кыргыз баласы Улуу Айтматов мына эң бир жакшы осуят таштап кетти бизге. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Бул идея күн сайын окуп, изденип, күн сайын жашоого күрөшүп туруу адамдын бирден бир милдети. Ошон үчүн ар бирибиз ал жер сабап эле тигибу деп кыйкыра бербей, Салижан эке да мыкты, мына Салижан эке да санчы сынчылардын акыркы урку болгон киши ушул. Ошол киши айтып кеткен, ай, кыргыз деп эле жер саба бербей, мен эмне кылып атам дегенди ойлош керек. Мен эмне кылып атам? Өзүм үчүн, элим үчүн. Анан бул жаңы жакшы иш баштабасызсыңар. Ушунуңар кут болсун. Мунан бирок бир нерсени мен айтам да. Бул эми саман топон дегенден арылуу керек. Бизде абдан баары каша болуп калды. Мына Нуска деген жалгыз китеп дүкөнүбүз бар. Барсаң айнан эмне гана китеп жок. Мен бир эле мисал айтайын. Мына Алыкул Осмонов экөөбүздүн моңголдор деген уруусунан чыккан. Мидин деген моңголдордун уруусунан чыккан. Анан ушу Алыкулдун 100 жылдыгында ошол моңголдор туугандар мени чакырып калды. Аксакалдар экен. Ушуну китеп чыгаралы деп атабыз. Анан эмне мага сөз тийгенде мен айттым, ай байкелер дедим. Алыкул кылган бир 20-25 йыlı бар. Ошону Алыкул ордунун айынан жап-жалгыз калганда, эч ким жанына жолобой алганда 44-жылдан өлөрүнө чейин 5-6 жылда гана жазды. Ошол кишедеги ырлар. Анда мурункулардын баары саман топон. Аны силер бастырбай эле, ошону ийгертип эле, анан жакшы баш сөзү менен эле берели. Ошол жакшыларды, ошол мыктыларды тандап туруп. Анан кийин Алыкул окуу дегенди өткөрөлү. Жанагы Пушкинский чтение деген. Анан мектептерде окуу жайларда ошолорду өткөрөлү, жакшы адистер бар. Десем макул деп койшунун 3 томдугун чыгарды. Ай, силер 3 томдугун чыгарганда Алыкулдун тети илгерки ырларын мына окубаган бала алат да окуйт да. Алыкул ушул деп ыргытып ийет аны.
А шедеврлери ошону алыш керек. Сен анда Ошо Манаста деле ошондой. Байке аны мындай кылсак болот, аны оңдоп койсок болот. Эми 3 томдук жазып бересиң. Ооба. Ошо анын ичинен тандап алып өзүнчө чыгарып койсок. Чыгарып, мына сайтта окуп ошолорду мен айтып балдарга түшүндүрүп айтып бир сабак кылсак болот ал окуу боюнча. Ооба. Айтматов боюнча бир сабак. Ооба. Анан биз саман топондон арылуу керек. Ооба, эң туура. Жана Конфуцийди окутуп аткандай Кытайлар. Ооба. Лао Цзуну окутуп атат, алар баарын эле окутуп аткан жок да. Ошо сыяктуу биз мына Манас менен Айтматов турганда биз баарын эле текше окута бербеш керек. Мына 30 жыл деген чоң ревизия болду бизде. Ооба. Анан Советтер Союзунда жазылган китептин баарын окута берсең, бала башы дооруйт ага, жукпайт, кабыл албайт. Ошон үчүн муну абдан бир жакшы адистер менен мунун методикасын жана пресстелген каналдаштырылган методикалар жазып, анан ошону ошо сыяктуу мына жазуучуларга да мен эле кыйынмын деп биринчи келип алып айтпайын. Ошолордун дагы жанагы Тентип айке ал тирүү жүргөн ошо радиого жаздырып алып өзүнчө китеп кылып чыгарды. Анткени ал киши муундан муунга өткөндөрдүн тирүү азыр 82 чыкты ал. Мен тамашалайм өзүнө. Тентип айке а дегенди илгери укканда сиздин кекештенип анан сүйлөгөнүңүздү көрүп деп уккум келбей жүргөндөн кийин уктум. Сиз бир энциклопедияны жазып калыпсыз. Укмуш деп. Мына жакында эмесин уктук тиги Хусейин Карасаев экөөнүн аңгемелеши. Өзүнчө мектеп. Төлбай аке менен аңгемелешкенди укмуш. Ошо Касымбек менен эметкендери эң ушундук да мен. Ошондой көптүн арасында билинбей жүргөн мыкты адистер бар да. Ошолорду Омор Сооронов деген бар. Мына Мукайдын каттарын чыгарды. Мукай Элебаев кыргыз адабиятынын реалист баштоочусу болду. Жана Озеки адабият фолклордон арылтып берген Мукай болгон бизге биринчи. Озеки эмелерден. Калган Түкө деле, Түкөлбай Сыдыкбек абабыз деле, Ал Токонбаев деле фолклордон кийин анан фолклордун эпкинде жүрүштү. Насип болуп жүргөн. Алар бүгүн окулбай. Фолклордон Элебаев дүйнөлүк адабиятты окуган киши экен да. Жана бала кезинде орус мектебинде окуп, анан эрте түшүнгөн бар. Анан өзүнүн канында бар, жаңы идеялар. Анын шедевр, дүйнөлүк шедеврдеги аңгемелери бар. Биринчи жанагы жазган эмеси повесть деле үлкүнгө ошолорду мына ошону иргегендей андан кийин берки бир эле Жоомарт Бөкөнбаевчи бул эмне деген мисалы Жоомарт Бөкөнбаев бар эми ал тирүү болгондон ошолорду иргеш керек. Иргеш керек. Жусуп Турсбековдун эсинде деген бир ырдан жөнөт мына азыркыга чейин Атай Огонбаевдин огону менен эсинде. Ошо Жусуп. Анан ажал болмат. Эмне бул деле мына ошолорду баштоо үчүн эми Түкө мен айтайын дегеним жанагы мобильный окутканга өтүш керек да. Ал кызыккан киши өзү окуп алат ажы. Ошон үчүн мына Омор Сооронов деген Мукай Элебаевдин каттарын алып чыкты. Мукай Элебаев согушка кетип атпайбы? Айдап кетип. Эми мына кеп чынынан бузулбайт. Ал көрүп калды эле мына киши, көргөн жок да. Омор Сооронов ошонун каттарын үйдүн эмесинен архивинен таап алып жарыялады. Бирок кийин ыйлайсың окуп. Себеби 43 жылы Мукай Элебаев ошол таланттуу жазуучу согушка кирерде 3 ай жана Псков деген шаардын алдында даярдыктан өтүп атканда истен газеттерди чыгарсан анан полктун командири орусайт. Сиз таланттуу киши турбайсыз. Орусча да мыкты сүйлөйт. Сиз согушка барбаңыз. Брон бар сизге жазуучулар. Тияктан жазуучулар союзунун мүчөсү деген справка жөнөтсүн, мен кайра жөнөтөм деп. Ошону кат жазып атат аялы бурунчага. Мен алыке ошондо представитель экен, төрагасы. Алыкеге жаздым, бербей атат, жооп бербей атат. Сен барчы, Алыкеге суранчы деп. Ондогон каттарды жазып, анан эртеси согушка кетерде аялына таарынып жазып атат. Эми менден ала турган өчүңөр бар окшойт. Алдыңар мен эртең согушка кеттим деп. Эртеси өлүп атат, жалп этип. Эмтетиги катты, удостоверение бурун экен. Эми Алыкеге берип койсо өлүп. Мына кыргыздар ошо. Ал кыргыздар атайын өлтүрүп жиберген да, ошондой да. Турсбек да Жусуун кеткен согушка. Жоомарт да ошондой. Көп кишилер калган. Жалкен жайлагандар. Ошол тарыхтарды мен жаздым да, ордуна койдум да. Коюш керек. Эмнеси бар экен? Эмнеси бар, коюш керек. Анан ал чыгармасын окуталы. Ал Токонбаевдин эң мыкты жанагы азыркы мыкты бир шедевр Күйүүнүн сыры деген бар. Аны адабият кытып окурат, бирок адам катары ким болгонун ачады да. Туурабы? Эми ошол сыяктуу эле мына айке. Айтматовдун муунтканын мен жаздым. Айтматов муунту да, Насырдын Байтемировдор, Абдумомуновдор биринчи пленум эмеге салышып,
Анан жигит жаш кез, Кеңешбек Асанали жаш кез ушулар болушу, Боолук жаш. Анан Айтматовдун жазбай кала турган акыбалга кирген 58-жылы. Калемин таштапчы. Баягы Жамиланы жазгандан кийин. Кыргызча эле жазган да деген. Оон деген китеп. Бузулуп кеткенди жазасың да. Сен тиги Шукуяны жазасың да. Бетме бет деген Дезертирди жазасың да. Эмне деген чыгарма. Айтматов деген акмак экен деп. Анан Айтматовго анан Нагим апай үйрөтүп атат. Бар Москвага бар дагы тиги Аузевка жолукта. Бирок ошону таластык бар да Тургунбек байке. Тургунбек таластык. Ошол киши эмеге чыгарган дейт го, тиги Айтматовго чыгарып анткени анын кишинин байланышы. Суамбер дейт бар го. Суамбер дейт. Анан алы чике барып анан тиги Москвадан жолуктан анан Москвага литературный газета бар. Ошого Айтматовдун чыгармасын окуп туруп эле чоң статья жазып жиберген Аузев. Орто Азиядан биринчи чыккан Ленин сыйлыктын лауреаты да. Ошо. Фигурада. Андан мурда Манасты сактап калган. Мавзгеди академияны алып келген. 52 жылы Манасты сактап калган. Анан тигини эки чоң үлкөн нерсени жасап кетти да бизге. Анан ушуну оңдоп койбойсуңарбы деп жаздым. Эки чоң мектепти ушуларды косуш керек. Кыскасы көп нерсе экен байке. Рахмат ошол эле. Өзүм да бугумду чыгардым мына канчадан бери жатып. Bir saatin aylanasında, bir yarım saatinde 2 saatқа çıkıp söylüştük. İyi kemi. Kuday bir sadaqı bir жолугушабыз. Ийгилик эми Кудай өмүр берсин. Мына эң эле максатыбыз, тилегибиз мына балдарыбыздын келечеги кең болсун. Бул пандемиядай деле акыбалда турат, Кыргыздын экономикасы акыбалда деле. Ушундан чыгып эгемендигибиз бир чоң баягы алтын доорубуз кайтып келбесе дагы мына монголдордон эмнебиз кемелебиздин айланайын. Ушундай эме Латвияны айтпайлы, Литваны айтпайлы коелучу аларды. Монголдор бизден артта калган мамлекет эле. Бир кезде Фрунзе деген өзүм биздин жаштыгыбыз өткөн 15 союздук республиканын алды эле. Эң жакшы шаар. Экономикасы да алды деле. Эми Кудай бизге жакшы. Анан жакшы тилек кылайын. Ушундай аманчылык болуп, ушундай убактыңызды бөлүп, президентибиз Акчолтой болуп, баары алдыга жылып кетсин деп тилейли. Убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат байке. Чоң рахмат. Кудай буйрса, ушундай серияларыбызды улантабыз, урматтуу ошо Кыргызстанды көрүүчүлөр, биздин окурмандар, көрөрмандар, келечеги жол ошо медиа борбору бүгүн ошо белгилүү жазуучу байкебиз очерктер жазган, мына көчмөндөр оюну боюнча өзүнүн эң бийик чыгармаларын жазган байкебиз ошо Дүйшөн Керим менен бүгүн маек курдук. Эми кийин дагы ошо белгилүү жазуучулар чыгып ушундай бир самалыбыз улантабыз. Рахмат.